Миллион канча километрден алып келдиңер? 8 километрден алып келишти. И ошону элдер кол менен казып, суу чыкпаганынан эшектер менен ташыпчы да эшектерин да сойдуруп, азыр жөө да ташай албашты. Айдарбек, талай мен бир суроомо жооп берип койгулачы. Спецсчет соцфондбу? Спецсчет. Атайын фондуңар бар экен. Бар, ооба. $1 миллион экен. Анан кийин деген аныңыз сиз айтканда 70 миллион сом болот экен. Анан кийин деген эмне үчүн элди кыйнап, ошол шоттун эсебинен эле таза суу чыгарып берип койбой, элди кыйнап силер деген ашар жолу менен кылып атасыңар да? Ал мына Токтогул районунда 10 айлык өкмөт, мэрия баардыгы тиешелүү да агач, ал спецфондкочу баардыгы үлүшү бар да. Анан муну атайын ар бир айлык өкмөттөн бизден бул айлык өкмөт көргөндөн бул мүчөсү. Булар байкоочу кеңеш 10 киши. Ошолор мындай чечет чогуу чараны. Действительно элге муктаж нерсени. Эми байкенин суроосуна жооп бериңиз. Миллион сом бөлүнгөн. Миллион сом бөлүнгөн эмес. Кагазда эмне деп жазылган? Кагазда да жазылган эмес. Кагазда 500 миң 450 миң бөлүнгөн. Спецфонддон. 450 миң бөлүнгөн. 400 миңди келди, 50 миң сомду ким жеди? Жок, 400 миң келди эмес. Бу жерде аны көргөндөр бар. Байке айтып атпайбы 400 миң сом келди деп? 400 миң келгенин бул да көргөн эмес. Аны айлык мен эже бектесине дейсем. Мен деген жөн эле айылды уюштурган эле ошол айыл мени шайлаган. Сен старший болуп уюштуруп ушул ишти аяна чыгар деп. Анан койдуруңуз кыйтып. Прокуратуранын туура эместиги болот да. Муну эреки документти текшерүү. Эгерде мен жок, bundan сурооңуз 1 миллион республикага жазган арыз бар. Сизге берем. Муну Садыр Жапаев деп турат мынакей. Аны көрдүм мен аны. Сиз кайра эле ошону көрсөтүп атпайсызбы байке? Кана ошо документ менен көрбөдүңүзбү? Кана көрсөтүп берем. Анан көрбөспөгөндөн кийин андай сизге калды. Ушунча элди кандай алдайсыз? Генеральный прокурор байке бул жазганыңызды кайра көрсөтүп атасызбы? Bir somu tуура эмес болсо мен любой жоопко тартылышка макулмун. Ошо документиңизди көрсөтүңүзчү. 1 миллион сом бөлүнгөн, 400 миң сомду алдык, 600 миңди ким жеп кетти деген документ барбы? Мен бар болсо берип коеюн сизге. Кайсысын? Жок, көрбөдүңүз. Эмненин көпөйү? Ошону жок, мага кереги жок. Элдин алдында эле көрсөтүп коюңуз, кайра өзүңүзгө салып алыңыз. Бүтүрөлү. Бул аксакал мына. Жалпы эл турат. Айткыла, бирөөң ушул тараптыкы туурабы же мотуку туурабы? Мына элдин кызын баардыгын туура эмес. Элдин кызын баардыгын жеп аткан кишиники жетпей эле бүтүкөй эле бир. Сарбашында суу остиген эле болбой. Сарбаш казылбады ошо. Эми мен ушуну туура жерин азылы жайытты менен 500 гектар тиешет. Муну жайын айт. Башка заправканы айт, тезги жайларды айт. Жайы жок нерсени окуп атпайт. Туура эмес. Туурасын айтыш керек. Жок, аксакал. Айдарбектин айтканы туура да, мына элдин айтканы туура да. Эме Сарпаш, азыр мен сүйлөп алайын. Сарпашев Жапкеев айтып атат. Каржы полициясынын жетекчиси Жапкеев айтып атат. Мага жедирбейт деле да, мен азыр мыйзам барды. Тендерден жарыялайт дечи. Тендерди айыл өкмөт порталга киргизет. Тендерден бирөө Бишкектен, бирөө Оштон утат. Материал берет болду. Тендерди дагы өзүнүн адамдары уткан билесизби? Тендерди да өзүнүн адамдары уткан билесизби? Кимдин өзүнүн адамдары? Ошол тендерди жарыялаган адам өзүнүн адамына уттуруп коет да, мен аны билем. Жок, андай болгон жок биздики. Ким билет? Мен ушуну айтып берейин эми. Калышкыты. Ушу жалпы эл ушу бала тарапты. Ал ошончо 8 километрден алып келген жерге Сарпашевке окшогондо $1 миллион проекти түзмөк. Проекти жок. Бул проекти түзүлбөй калгандан эле бул күнөөлүү. Элдер чогул өздөрү казып келди. Өкмөт шылаң эле алып берди. 400 миңге алып берди турабы? 570 миң болду. Общий 570 миң болду. Ошонун алып келип, ошону чийген проекти деле бир 500 миң эмес, миллион болмок. А бул эл өзү чыгарып алса, бир адам ушу адам же муну көрбөскөн документи жок. Бул биз ушу Сарпашевдарга эмеге каршы активный жүрсөк, биздин артыбыздан да ушинтип чыгып атышат да. Эми Сарпашевдар боюнча ким дагы сүйлөйт? Оюңуздарды айтыңыздар, эми атайын келди. Айтыңыз, бияка. Мен айтып коеюнчу сизге ушу Сарпашевдар боюнча. Айтыңыз. Бул жана 500 гектар жер дегенди, 500 гектар жер дегенди 2009-жылдан баштап жайыт комитети иле отурат азыр мына кабинетинде, контордо. 2009-тан бери малдын эле башына төлөнөт жайытка деп. А булар каякта кал, Сарпашевдин малы да барбаган кыр жайлоону Финполго чийинин чийип берип коюп, мына биз ушуну бердик деп. А Финпол келип текшердиби? Текшербей эле отуруп алып эле. Отуруп алып эле. Анан беке келип, Сарпашевдин жанагы эң улуу агазы келип, Апазбек деген.
келип туруп бектен контордон токтом чыгарып эме акты түзүп атат өткөрүп бергендигин. Айыл өкмөт, жайыт комитет, жер адизи, налоговый ал балдарга мен бардыгына телефонго чалып записти алып сүйлөштүм. Жөнөкөй жарандарда конторго бир жумуш менен барган 2-3 жаранга кол койдуруп токтом чыгарып атат. Эме акты түзүп атышат. Аларды айтпай эле алдап эле эмнеге кол коюп кой деп туруп кол коюп, мен билбей кол кое алдым дейт алар. 5 гектар мынакей өткөрүп берди, рахмат, сыймык чапкейп буга чейин бербей жүргөн дегендей тарихте айыл өкмөт өткөрүп алып атат. Бирок айыл өкмөт кечөөнү элдик жыйында акимдин көзүнчө ошол укук коргоо органдары, Торкенин эли бардыгы турган ушул айылдын эли. Ошол жерден айыл өкмөт айтты, шоу, жөн эле шоу кылышты булар деди. Мынакей биз шоудо эле жашап атабыз. Эмне үчүн айыл өкмөт өзү актыны түзүп кол коюп алып, анан ал кеткенден кийин шоу дейт. Агазы келгенден кийин агазы монтуп койчу бизге керек болуп атат. Ал ошону Фимполго ошо күнү жеткиришти. Мынакей эл ыраазы, элге бердик, болду, бүттү деп алар жаап кетти. Бирок талай Айдарбек жанагы акт түзүлүп аткандан кийин акт боюнча кагаз түрүндө 500 гектар өттү дегени туура экен да. Кагаз жүзүндө. Ооба. А иш жүзүндө ал 500 гектар элдики, мамлекеттики, жайыт жерлер болчу. Аренда акысын төлөбөгөн эле жерлер. Мында неме Сыймык Жапакеевдин алдында Сарпашевдер, айыл өкмөт, жанагы госрегистр дейсиңер, кимдер ошолордун бардыгы биригип алып, ушул 5-6 эле адам элди алдап коюп турду да, получается. Кыргыз элин алдап. Мисалы Сыймык Жапакеев бир теледебатта айтканы бар. Мен полковник юстициямын деп мактанган. Полковник юстиция ал деген прокуратурада иштеген, мыйзамды ушу 2009-жылы жайыткар ушу элге жөн эле жанагы малдын башына төлөнсүн дегенди ушу Сыймык Жапакеев билбейби полковник юстиция ол. Бул жөн эле да, бул жөн эле же. Үйбөгөн жерин билди. Мен билем, жөн эле жаранмын, Сыймыктын алдын ал полковник юстициямын деп мактанат. Жөнөкөй жарандар юридикалык документтерди жакшы билет. А булар жөн эле популисттенет. Билип туруп, аны эми Садыр Жапаровдун үгүт материалына тиги газеталардан бери чыгарды. 500 гектарды мынакей ишке отуруп эле биз эметип койдук. Кайтарып койдук. Кустуруп койдук деп. А мына могу зданияларын кайтарган жок. Кайтарган жок. Ал жана 30 гектар суугат жери дегени ал арендадагы эле жери, аны мен деле алсам болот. Ооба, арендан төлөчү эле. Арендасына бербей койгон алар. Пайдаланып жүргөн бербей эле. Ооба. Арендагы айыл өкмөттүн фондуна түшмөк беле? Ооба, түшпөй жүргөн айыл өкмөт неге унчукпайт? Эми айыл өкмөтү ушул жер, суу, ушул Торкен айылындагы бүт айыл өкмөтүнө тиешелүү. Айыл өкмөтү эле алып коет деп. Бүт жерден айтып атышат, а бербей атат. Айыл өкмөтү тигилер менен табакташ болуп, ошонун эмесин сүйлөп эле айыл өкмөтү эле алып кое турган, биз арызданбай эле, давай. Мо ижараңар бүтүптүр. Бергиле деп эле. Бербеген акчаны бергиле. Деп ала турган неме. Ооба, жерди кайтаргыла. Газе ушул убакка чейин бир мынау документибиз бар дейт, документин бир көргөзгөн жок. Эгерде анда документин көргөзсө, могу мамлекеттик кызматкерлер түзүп берген комиссияда жери жок деген эме, анда бул эмне болуп калат? Анда неге бизден жашырып көргөзүшпөйт бар болсо? Туура айтасыз. Мына мен эгерде бар болсо, айыл өкмөт өзү тактама берип атат мага. Бул жерди эме кылган эмес деп. Могуну ижаразы 15 бүткөн, мына 6 жылдан бери эчтекесин төлөбөй, мамлекет неге ала албайт? Ошондон болот. Азыр айтып берейин да. Муну 2019-жылы мо жаңы келген аким мо жайылып талай деген. Ушул атайын комиссия түздү мынакей. Жерде 7-8 кишиден турган комиссия түзүп, 11 кишиден. Жалаң мекеме жетекчилери, айылда ошо интересный балдар, айылдык кеңештин депутаттары комиссия түзүп, анан ушундай жыйынтык чыгарды. Акимчи. Неде жери бүт эле жок, документи жок. Мынча сомго сатып алганбыз муну дейт. Аны эч жерге төккөндүгү тууралуу аныктамалары жок деп туруп. Архивде эч жерде сакталган эмес. Жок, андай жок деп мынакей талай эке ошол аким. Мону чыгарып туруп кабинетинен балдар бар болчу жерден. Алып атканда мен айттым, бул эртең келе бу жерден да бир акт түзүп кол, ушундай болуп мончасы күн жыйынтыкталды дегенде талай эке айттым аким. Мону бир тамгасына чейин жооп берем деди. Жогун жок деп, полный мендеги нерсени кылып бердим деди. Эми укук коргоо органдары, эми бул аким кол коюп иликтеп аткандан кийин ушуну текшерип эле эметип коюш керек болчу да. Туура. Жок, андай жок жыйын. Андай болбоду. Андай болгон жок. Эч ким сантип. Анткен же прокуратура, же каржы полициясы Жапакеев баш болгон. А биз ушуну да Жапакеевке алып барып бердик. Далилдерди алып барып бердик. Далилдеп бердик. Алар болсо Каракөлгө бир Фимполдун зданиясы бар экен, ошол жака жөнөттү, аякка бардык, аяктан да түшүндүрүп айттык. Алар айтышты, Фимполдон атайын комиссия келет,
иликтей иштеди. Келдиби? Жок, келген жок. Силерди кошо. Канчасы келген жок. Анан мен жана күйгөн жерим жанагыда ошол Фимполдо мыйзамды билип, юридикалык жактан түшүнүгү бар. Жөнөкөй милиция эмес катардагы алар Фимполдо отурат, бардыгын түшүнүп. Жана антип туруп бир Кыргызстан боюнча дүн кылып берди да, 500 гектар жерди алып бердик деп. Ал жайлоону элдер. Ал эл ишенип калды. Мына эл кыр жайлоого моолар жайлап эле, барып эле малын багып эле жүргөн жер алар жайлоо. Ал эч кандай ал сарпаштардын атасы жотозу барган эмес Айкечи. Айка барган эмес, мына эл турат. Айка малы да барбайт алардын. Жөн эле жерди талаадагы эл пайдаланып аткан жерди эле бердик деп туруп эле Кыргызстандын өзүнүн фальшивый документтер менен өзүнө өткөрүп алган, басып алган жерлердин бардыгын жаап жашырып койду. Аларды жаап койду. Берде жана 9 гектар жер бар. Каналдын алдында. Самойтоп союз курган канал бар. Бизде бир эле чоң канал бар. Ошонун алдында. Ошол жерди булар документ растап алып тур. Архивден таптык аны. Биз кайрак жерге өз күчүбүз менен пайдаланылбаган жерге су чыгарып мына пайдаланып атабыз депчи. 9 гектар, 9,5 гектар сугат жер. Эң жакшы жер да Торкенде мындай. Биздин айылда эң жакшы жерлердин катарында, биринчи жерлер. Ошонтип алып алып бербей келат. Ал жер же үлүш эмес, же өздөштүргөн эмес, же аренда эмес, жөн эле буларды. Эми Айдарбек талай туугандар кандай ойлойсуздар? Элдин көзүн майлап туруп, алдап туруп, гипноз кылып туруп 5 гектарды кустурдук деген үчүн ким эмне алды? Эми ошол убакта ошондой бийликке ошондой нерсе керек болду да, мен оюмча. Бийликке Жапкеевке? Жапкеевке. Себеби Сыймык Жапкеев ошол убакта биз барып да кайттык, шуну буга чейин жеткизбей эле аны чакырып туруп, сен бизди алдап кетиптирсиң десе болмок. Талай сиз айтып атпайсызбы? Жапкеев эметтеги юстициянын полковниги болуп жүрүп, анан кийин деген агарына мен мыйзам жакшы билем деп атпайсызбы? Ошо мыйзамды билмексен болуп, же болбосо билген адам болуп, элди алдагандан кийин, популисттик кылгандан кийин бир нерсе алган болуш керек деп ойлоп атам да мен. Кантип эле унчукпай билип туруп ошонун баардыгын. Бир күн болбосо бир күн ачыкка чыгат эле да ушинтип. Жок, Сарпашевтар Тайыр Сыймык Жапкеевдин өзү менен сүйлөшүптүр. Өзү менен лично сүйлөшкөнүн мен уктум. Мен далилдеп деле берем аны. Өзү менен жеке кабинетинде 1 сааттан ашык сүйлөшүптүр. Анан чыккандан кийин ушул сценарий чыкты да. Ушундай 500 гектар жер. Биз деле шок болуп калдык угуп алыпчы. А биз чуркап сразу эртеси бардык, эртеси барып первый замына жолуктук. Первый замы Жапкеевдин. Жолугуп, ал айтты да, эми силерге алып берип атпайлыбы депчи. Аны кереги деле жок бизге. Итак ал биздин жер аны. Эмне дейт? Десек, эми алып берип атабыз да, буга чейин бербей жүргөндө жок, ал айырга малыма жайчу эмес, алар барчы да эмес. Жөн эле биздин эле айылдын эле жери. Мен ошол жерге малым жайган үчүн уйга 100 сом, койго 40 сом бул мекте элдин баарын алып төлөйт да. Малдын башына. Жерде баа илгери бир киши ошол туура эмес бир мыйзам чыгарып берген, жана гектарлап жайыттарды фермерлерге бөлүп берем дегенчи. Ал нерсе болбойт да. Бирок Сарпашевтердин дейинчи, туура болот. Сарпашевтердин ошол жайыттарды арендага алган документи бар бекен, жок бекен? Жок дейже. Арендага алган документи болсо деле жогорку кеңештин токтому менен 2009-жылы бүттүк өлүп атпай жок болсун деп атат. Элди болсун деп атат. Ооба. Бияка туруңуз. Мен бир тактоо киргизем. Макул, тактоо киргизиңиз. Эмне боюнча? Ошо Сарпаштардын ат фамилияңызды айтып коюңуз. Мен ошо Торкен айылынын тургунумун, пенсионер Сыргыбек Турусбек. Bu Sarpaşlar jelmoğuz eken. Bu jelmoğuzlar elin bütününe elge teşelü yer, su devi, mınaki bir kança koro saraylar, kampalar vardı. Bunu garaj parasını barını elip algan bu jalangıçlar. Bu jalangıçlardan el taptakı istikini halal etabız. Janağı 500 hektar bu yer boyunca men aytıp keteyim taktap. Bu başında Akayev'in uağında bağı privatizatsiya bağı meçikleştiriyor degen olmadı öyle. Oşol vaqtda Talgarbek Ökönün çargın mıйзам бар болчу. Жайытты дагы şu mıйзамдаштырып туруp документ менен бөлүп бергиле деген. Кийин бул туура эмес экен. Муну жокко чыгарыш керек дагы. Жайытты малдын башына жылкы мынча жейт, уй мынча жейт, кой мынча жейт деп жайытты малдын башына эзептеп койгонда 2009-жылы. Demek murdagı жазылган документи bagı жайыт деген Сарпашка жазылган документи бар болчу колунда. 2009-жылы bagı жайыт антип берилбесин деп малдын башына эзептегенден кийин ал документ жарас болуп эле калган. Ооба.
kalgan. Ошол документти берип, мырге берип атам деп коюшту. Мынайтан алды атат да. Ал ошону тиги сыймык жапкептер, жанагы баягы мыйзамды билген кишилер, ey bunu мындай да деп так айтпай койду да. 500 гектар жерди берди деп койду. Чындыгында Талгабектин эмеси боюнча, Акаевдин кол койгон эмеси боюнча, ошо мурда берилген документ бар болчу. Биз ошо документти мынакей бердим деп койду, алдап койду. Эми биз бийликти шайлайт экенбиз да, бийлик унчукпай, акырын көрсөтпөй, подвалдарда кабинеттерди бекитип алып, кылып коет экен да. Мен сарпаштар боюнча мына төргенди мына балдар азыр чогулатпайбы элдер. Эч кимизи жана приватизация убакта эч кимизи унутуп келген эмес, эч кимизи түшүнгөн эмес. Мен ошолорду жалгыз кыйкырып жүрдүм. Тең белгиле малды, жерди, мал мүлктүн баарын тең белгиле деп мен кыйкырып жүрдүм. Бир канча комиссияларды, ревизияларды чакырдым. Жалгыз мен жаманатты болуп калгам. Мына булар эми түшүнүп атышат. Ошо алдырып ийгенден кийин баардыгын тең бүт колунан келгендер, сарпашка окшогондор. Булар 5 командардан да өтүп кетти да. Илгерки 5 командардан да. Анткени бир жолку чогулушта айткан экен. Тайыр. Эме депутат болуп турганда. Тайыр Сарпаш. Тайыр Сарпаш айткан экен. Биз мына заман өзгөрдү, эме бийлик өзгөрдү. Biz emi tarihti kaytalayız degendik. Tarihti. İlgili 5 kaman degen getmen tüveni bilip durun. Biz sarpaşların düşekenin 5 balazımız. Demek biz şu 5 kaman bolup şu getmen tüveni bileyiz degen söz ekende. Şunday söz aytkan eken. Tayır sarpaş deputat bolup turganlar. Mına 5 kaman da öyle yalan törken emas. Doktorların bütün de köp yerlerin barını eyle başkan bular. Bular toy boğan dünya degende ölgen, dünya degende şunda gösteri katıp kalgan emeler eкен bitele. Beşveten. En küçüğü jalankısı jana Tayır Sarpaş. En küçüğü bu. 5-nchisi. 5 erkek bir kız vardı. Düşükenin. Düşükede mugalim bolup kelgen özleri toluktuk bolat. Bekçi bolbayt bular. De toluk savkozdan bolat. Ana bege mugalim bolup kelip turup kalıp ana şu ekte bardın ne dep atat da. Mana bizdin eldin mаңыроолугу, биздин элдин унчукпаган мында айкөлдүгү деп коюлду. Туура айтып атасыз. Айкөлдүктүн да чеги болуш керек экен. Өтө эле айкөл болуп бар мейли ал берсин деген болбойт экен. Туура айтып атасыз. Мына азыр эми ошонун баарын алып дегенден эми чырылдап атабыз да. Ооба. Мына ошол барды. Рахмат. Анан мына жерде мен дагы айтып кетейин тактап. Мына Doktorlar öndük memleketlik administrasyadan buyruk nomeri 158. 94. yıl yazıldı. Buna çarba paydalanmagan жайык жерлерден өз күчтөрү менен өздөштүрүп огород катары пайдаланыш үчүн жер аянттарын бөлүп берүү ошол жанагы ошо жазып бекте мына 9 кети 64 сотукту 9 кети 1 сотук айлап коюпту. Бул эң эле жердин жакшы жери. Муну 30 жылдан бери пайдаланат. Бул буякта мындай жазылды. Бул арендабы? Аренда деле эмес, муну бекет пайдаланып келет. Бул жерде мына жалаңы ушунун бардыгын сарпаштар пайдаланып атабы? Жок. Мына башка сапка сөрсөк. Мына жерде сарпаштыкын кошуп койгон да. Мына ки чарба пайдаланбаган жер деп коюп туруп, эң эле жердин абдан асыл жерин гана пайдаланып атат. Асыл жер. Муну ушуну да кайтарыш керек деп эсептейсизби? Мен муну 2001-жылдан бери мен муну ушу боюнча күрөшүп келатам. 9 кети 64 сот. Чындыкка жете албай атасыз. Чындыкка жете албай атам. Эме Урманаев деген бизде губернатор болчу. Немеде Жалал Абад областында. Ошондо Урманаевдин бу приказы менен чоң комиссия келген. Ошол комиссия учурунда 2001-жылы. Ошондо да мен муну 9 кети. Комиссия кандай чечим чыгарды? Комиссия эчке чыгарган жок. Етегинде мен далилдеп берип атам, үнтүп атам, антип атам, жалгыз болсумун, баары тең мени тепкилешти, кыйкырып атат, мени сөгүп атат. Ар кимиз ар кандай кылып, мени жөнүнө мындай немеге чыгарып кошту. Жалгыз болуп калдым, эч ким мени колдогон жок. Эми азыр көпсүңөр, буюрса чындыкка жетербиз. Ушул кишинин акыйкатын биз чыгарып атабыз да, ушул кишини арызчыл деп, булар жаман көрүп жүрүшкөн, элчи. Могларды алдырып атасыңар деп, бул чырылдап жүргөндө биз жаш бала экенбиз да. Ооба. Анан айылда элдер алардан коркуп, эч муну чыгарган эмес. Азыр бул жерде айтып кете турган нерсе, Токтогулда жанагындай Арус эме деген жер бар. Хамкос деген жер бар. Жана Чиска деген жер бар.
центральный канализация кетчи. Ошону турбаларын чыгарып алып, камкосту бүт өстөрүнө өткөрүп алышкан. Азыр центральный канализация жок. Айдарбек магачы азыр ушул айтып атпайсызбы жанагы? Заправка, камкост деген жер бар. Чоң жер, аны Үч Султанов билеген кафе кылып бирөөгө сатып жиберишти жерин 30-40 миң долларга. Айланазын бүт сатты, айланазын убойный сех кылышты. Азыркыга чейин элеп жүрөт. Мамлекеттик стратегический объектилерди булар документи жок өздөрү билип базып алып. Анан азыр мэрияга өткөрүп берип атат, албай атат. Ал зданияларын баарын сатып талкалап жабылгандан кийин. Аммо кампачы 20 миңге сатып Булардын баардык документтери жазалмада. Бу жүрөкчүлүктөн айтып жатсыңар. Eelep kelgen жерleri barбы? Eelep kelgen жерleri, жанагы Кора сарайлары, жана башка көптөгөн жерлердин баардыгын аттан булар жанагы арендасындагы эч кандай жанагы салык алымда төлөп келгенде бул жерде экономик эме көмүскө экономика бар да. Мунун баардыгын өкмөттүн баланс алмасына төлөп туруш керек болчу фондуна. Бардыңыздар бияка өтсөңүздөр, мисалы үчүн урматтуу торкендиктер, мен жанагы бияка өтүңүздөр, бияка күн жака өтүңүздөр, мен тартканга оңой болот да. Бияка өтүңүздөр. Келгиле. Бияка өтүп калачы. Калай? Туугандар сөз мындай, жанагы чоң казат. Жок, бияка да өтсөңөр, бияка өткүлөчү бардыңар, өткүлөт. Байке. Ой, байке баскыла бияка. Дос туугандар мындай да. Айдарбек жанагы чоң казат 20-жылы марттан баштап кухнясында отурганда эмне үчүн Сарпашев дегенин, эмне үчүн Жумалиев дегенин, эмне үчүн Муралиев деп 3 эле фамилияны айтып, башкасын айтпаганын, а башкалар толтура да билесиңер өзүңөр. Ошолорду мен деген далилдеп суроо берейин десем, менден качып жүрүштү эле. Чоң казат үчөө: Максат Мамытканов, Жапыкеев, Хасанов. Анан кийин деген мен түз эфирде ушул суроолорду берейин, мага жеткен маалыматтар туурабы, ушуга жооп берип койгулачы дейин десем, булар менден качып жүргөн. Телефондорду блокировать этип, Фейсбукта мени блокировать этип качып жүргөн. Анан кийин деген жиним келдин дагы, мага келген аманат сөз да. Ушул аманат сөздү мен жеткиришим керек болчу дагы. Анан мен Фейсбук аркылуу жөнөтүлүп суроолорумду бердим. Хасанов жөнүндө, Мамыткановдун, Жапыкеевдин жанагы популисттик алдамчылыгы жөнүндө мен суроолорумду узатып койдум элем. Ошондон кийин жанагы баягы саясий лидерлерге чындыкты сүйлөгөн ак ниет, адилеттүү адамдарга суусап турган элге чоң казат укмуш көрүнүп калды да, жомоктогудай баатыр көрүнүп калды, манасынан 5 метр көрүнүп калышты да. Азыр эми мен айтарым, ошол кулагы укса дагы укмаксанга салган, көрсө дагы көрмөксөнгө салган, кулагы кер, көзү көр Жапыкеевдин фанаттарына мен айтарым, булар деген ойлоп калышы мүмкүн азырчы. Алтынай бир 3-4 адамды уюштура калып, Жапыкеевди каралап атат, асылып атат, жамандап атат деп да, асылып жамандагыдай ал мага күндөшпү. Же ким? Же менин душманым эмес, жеке душманым эмес, ал мага жамандык кылган эмес. Мен Жапыкеевдин элди алдаганы боюнча жиним келип, эмне үчүн билесиңерби, чоң казат болгондо 500 сом пенсиясын көтөрүп барган пенсионерлерди көргөмүн да менчи. Чоң казатка акча алып барып берген да. Пенсионерлер 500 сомун алып барып берген. А эмне үчүн деген булар деген тиги чет өлкөдөн долларларды алып алып, пенсионердин да 500 сомун алат да. Ошо долларларга ыраазы боло бербейсиңби деп мен аларга кайрылганмын дагы. Ошондо деген мен ойлойм, менин оюмча, чоң казат деп суусап, чоң казат деп фанат бол, чоң казатты демен укмуш ай күн көрүп турган адамдар 50% жарым-жарымга бөлүндү да. 100% колдоп аткандар жок дегенде жарымга бөлүндү деп мен эсептейм да. Себеби дегенде алардын ким экени билинди. Себеби мен берген суроолорго мен ар бирине, үчөөнө, 3 лидердин ар бирине 7-8ден кем эмес суроо бердим. Себеби деген анын баары менде далил бар болчу. Анан кийин ошол суроолорду бергенден кийин элдер деген жанагы тиги чоң казат өзү жооп берген жок да магачы. Жооп берсе шермендеси төгүлмөк. Жооп бербесе элдин баардыгы баягы күмөн боюнча, жок күмөн боюнча калып кетти да. Алтынайдын айтып атканы туурабы, же Жапыкеевдин сүйлөп аткан сөзү туурабы деп күмөн боюнча калып кетти да. Ошону булар ачыктабай койду да. Себеби дегенде ачыктабаганын себеби булардын арты кечир коола бок. Эми азыр мени Алтынай Арстанбекова барып алып, дагы Жапыкеевди каралап атат деп 4-5 чакырып алып сүйлөп атат дебестиги үчүн бардыңыздар мыяка туруңуздар дагы. Ар бириңиздер Айдарбектин, Байкенин, бул атыңыз ким эле агай? Турусбек агайдын сүйлөгөн сөздөрүн
коштоп, колдоп, далилдеп өзүңөрдүн оюңарды айтып калам. Себеби дегенде мен бирөөңөрдү да тааныбайм. Бирөөңөрдү да тааныбайм. Телефондон сүйлөшкөнмүн, бир адам менен сүйлөшкөнмүн. Чакырдыңыздар, келдим. Мындан ары буюрса Кудайым кааласа мүмкүнчүлүгүмө жараша жана аксы дагы чек ара маселеси боюнча барайын деп атам. Буюрса Кудайым кааласа жетермин, ал жака дагы. Үмүтүм бар, тилегим бар. Бияка туруңуз. Эми мына айта бериңиздер. Ошол жөнүндө мен Бишкекте эки жанагы Кумтөрдөн келген аткотторду кайра булар иштетип, май кылып чыгарып элге сатат. Анын уяскы жок болот. Анан ошол заводдорун айтсам дагы Бишкекте сүт заводун эки жанагы май кампаларын айтсам, эмесин берсем дагы ошодон да толук чыкпай койду. Алар жөнүндө айтылган да жок. Чоң Казатка. Мен Чоң Казатка барып, интервью берип, сарпаштар жөнүндө канча жол барып келип аттым. Анын акыйкаты чыкпагандан айтып эле кала беришти да. Мен деле ошол кишилерге ишенип, элдер чыкканбыз да. Анан бул аксакалдар сүйлөдүм, ушу мен айтам. Дагы ким сүйлөйт? Келиңиздер, мен сүйлөйм. Калаганыңыздарды айтыңыздар. Булар эски арызчылар, мен жаңы арызчы болуп атам. Бу арыз жазганда жыйынтыгына жетип, доказать этип жазыш керек. Сүйлөсө да доказать этип сүйлөш керек. Ооба да. Жана мынуереки депутат балабыз тет жакта 500 гектар жайытты Сарпаштын жери деп айтканы туура эмес. Жайыт ал. Эч кимдин акысы жок ага. Сарпаштын эч акысы жок. Жайыт деп эле айтып атат. Жайыт эле. Анан ел Кыргызстан 500 гектар жерин алып коюптур деген. Муну Айдарбек айткан жок, муну Жапыкеев айтып атат. 500 гектар жерди кустурдум деп атат. Ал туура эмес. Кустпайт, ал жайыт, дайыны жок. Ал эл пайдаланып эле келген жер. Мындай жайлар, стройкаларды айтса туура. Алар далилдеш керек. Айткан жок. Жок. Бу муну эки арызчы айтса далилдеп бериш керек. Айтып атпайбы? Айтып атат. Далилдер бар экен. Эгер далилдебесе өкмөттүн тең жоопко тартыш керек. Мен да жоопко тартыңыз. Мен мына далилдеп берем, мына барак түскөп берем. Бул барактын мага эмне кереги бар? Жок, окуп бер эметесиз да. Президентке жазган кагаз. Агай, бул деген жөн эле. Жооп болбой атат, жооп болбой атат. Ушул акыйкат кыласызбы деген сөз да. Мына ошол жерде эмелек бала 600 миң жеп койду. Актанма көзүмчө айтып атам. 600 миң сом акча жеп койду. Аны эми мен эгер 6 сому туура эмес болсо мен жоопко тартылганга даярмын. Даярмын. Муну өлкөдө доказать этип берсин бир деген, доказать этип өкөлтөң жоопко тартыш. Байке ушул деген кара Талай деген бала. Талай билет. Ушул Талай деген бала менен экөөңүздөр чечишип алсаңыздар, мен түзөтүмдө жакшы болот эле. Иликтөөнүн аягына чыгат элек да. Бирок деген бул бала айтты, жанагы эменичи. Ба спецфонддон бөлүнгөн акча болчу деди, эл ашар жол менен кылган болчу деди. Анан айтып атпаймынбы, мен сизден сурап атпаймынбы, Байке? Мына мен. Ой, мен да өзүмдө. Буяк менин кишим. Талай айтып атпайбы тиги эме депчи? Ал айткан бар жалган. Эгерде менин айткан сөзүмөн 600 мойнуна түшүп атат, эгерде 6 сом туура эмес болсо мен жоопко тартышка макул. Агай, бирок деген бир нерсени унутпаңыз. Мен маселе чечпейм. Чечпейсиз, бирок маселе чеччү чоң кызым. Элге дайындап. Ошо мына, маселе чеччү кызматта эмесмин. Мен сиздин аманат сөзүңүздү мына түз эфирде азыр жеткирип атам. Укса ойлонуп калабы деген кеп да. Макул, хорошо. Дагы ким сүйлөйт? Маселе боюнча жоопко тартыласыз. Любой жарандан сурайм. 1 сомду мойнуна кое албасам мен жоопко тартылганга даярмын. Сүйлөйсүзбү? Аке 600 миң акча жок ал жерде. Желбете 600 миң айтасыздар. Саламатсыздарбы, мен ошо атайын эсептин Түркия айыл өкмөтүнүн байкоч кеңешчиси болом. Айыл кеңешинин депутатымын, Кезекбаев Жолбай. Негизи бул аксакалда бир чети турам эз айтып кетип атат. Болгон 450 миң сом акча бөлүнгөн ал жактан. Эмнеге деп бөлүнгөн 450 миң? Ошо шлангага калган. Анда деген акимиятка бөлүнөт экен, акимият сат бериш үчүн. Жок, атайын эсептен айыл өкмөткө бөлүнөт, айыл өкмөттөн тендерге чыгарылып, тендерден ошо шлангга келет. Айыл өкмөткө бөлүнөт экен деп. Ошонтип. Ан тендерди ким утту эле? Тендерден бирөө Бишкектен уткан, бөлүп ойноп аткан да. Шлангили алганга уткан. Шлангили алган, калгандар өз күчтөрү менен узамакта. Ал жагы Сизчи, мына Айдарбек уулуна документтерди көрсөттү. Сиз деген мындай колуңузга санап бере аласызбы? 500 гектар деп Жапыкеев популисттенип элге деген сарпаштарды кустурдук деди. А сиз деген айта аласызбы? Мейли ал Жапыкеев популисттене берсин, ал ансыз эле популист болчу. Бирок деген азыр сарпаштардын мынау эме мүлкү турат.
мамлекеттен бекер алган деп санап бериңизчи. Мисалы, бул Айдарбектин айткандары өтө чын да. Жапкеев жана алып аткан 500 гектар негизи калп. Ал эл пайдаланып келген жер, жайыт жерчи. Андан башка кайсы мүлктөрдү санап бере аласыз? Башка мына могу жерде илгерки гараж турат. Гараж 1, Кампа турат. кампа 2, Унербук салынган бул жерде бир здание турат. Анысы 3. Заправка, градиенттен заправкасы бар. Азыр парктер нефти кылып аренда берип коюп тур. Анысы менен 4. Сарайы бар. 2 койгоро, 2 коро койгоро иштетип. сарайы сарайы бар. 5. Кете жакта сарайы. 2 койгоро Тиги жакта 4 коро. Торкенге карайт Сандык кол деген жерде. Жайыт. Ошол жакта сарай. 2 королук Сарайы бар. сарай бар. 6 дагы. Ушу сыяктуу. Токтогулдун ичинде эми, Токтогул шаарынын ичинде. Ал жактагылар эми айтып да албайсыздар. Анын өзүнчө бир керек. Саны жок. Саны жок. Ал жактан эми биз эми Чоң деген алтын немелер бар экен. Торкен ичиндеги деле булчу. Торкен Токтогул дагы эмес, Торкен эле айылынын ичиндеги ушунча. Объект болот да. Анан бир нерсени сурайын деп атам. Жанагы сарай деп атпайсызбы? Тиякта 2 сарай, биякта 2 сарай дедиңиз. Ошол сарайларда койлор барбы, малдары? Бул Торкенде бар. Тил жагы кыштоо да. Кыштоо бар. Ал жана жылкысын кыштап чыгат. Канча малы бар билбейсиңерби? Малын точно билбейт экен мазын. Эми ушулардын баары арзан алган экен убагында. Ушулардын бардыгы кээ бирөөнү бекер алган турбайбы? Бекер да алган. Гаражын бекер алган. Ошону айтып атпайбы? Өзү айыл өкмөт болуп турганда, Сарпаш Памирбек айыл өкмөт болуп турганда атасына эмгеги сиңенде подаркага берип койгон гаражын. 60 миң сом төлөдү деген жеринде төлөндү деген квитанциялары жок болуп атпайбы? Жок болот. Ал төлөдүк деп алган. Бул жерде мына убагында бул жерде биз кичинекей иштеп şu жерде гараждагы трактористтер, шофёрлор тамак ичкен столовой бар эле, şu жердечи. Андан ордуна ушу мо сектип ташып, токаны сек кылышкан эми эл ишин иштейт деп жазышкан мунун баарын. Ушуну ачты бекер, гаражды ачты. Могу жерде бүт баары документальный тура эмес да, мыйзамсыз. Бүт баары ушунтип алып коюшкан, арзан акчагачы. Ал жерде акцион ойнотулуп алыш керек экен, бирок акционго мындай ойнотулганда эч кимдер жок болгон, жалгыз өзүлөрү качып эле, өзүлөрү ушундай болуп. Кана жана мыйзамды бийлген талай какта жүрөт? Анан мен айтып кетейин. Аз талайдан сурайынчы, талай баягы алтын нерсени санап кетти да, Жолдобай байкечи. Ошол алтын нерсе Айдарбек айткандай, Жолдобай байке айткандай, жанагы айрымдарын бекер, айрымдарын ит бекер алганда, ошонун бардыгы мыйзамсыз баюуга жатабы? Конечно. Бул эми мындай болгон эже. Жанагы кампалар эмен балансында болгон, агро өнүктүрүүнүн Токтогул райондук агро департаменттин балансында болгон кампалар. Ал ошол жердин жетекчиси болуп Тазабек Сарпаш иштеген, өзүнүн баласына сатты, 12 миң, 16 миң 400 сомго саттым деп ошондой документтин негизинде өзүнүн баласына берип атат. 16 миң 442 сомго агро департаменттин жетекчиси болуп туруп, Муну бирок өзүнүн баласына сатып атат. Муну бирок кайка төпкөн жөнүндө маалымат жок могу эме. Анын да квитанциясы жок. Жок, эчтекеси жок. Ошондой бол. Буну болсо айыл өкмөт болуп турганда өзүнүн атасы карыя киши болчу, айылда мындай мугалим болуп иштеген. Сарпаш Тазабек Тайырдын атасы. Атасына мындай эле берилген бекер эле. Гараж миллион сом акча бөлүнгөн. Бул жерде гараж болгон. Кредит 7 миллион. Бул жерде болсо доллар менен келген да. Бир жыл аябай дүпүрөп ограждение кылып, ушекти завод кылып жүрөбүз. Эки эле уй менен Торкендер оокат кылат деп ушундай бир пиарлар жүргөн да. Эми ал убакта эл ошого Сарпаштарга ишенип турган. Анан ишеничтен кетти. Анан биз мына жолдун жээгиндеги союз куруп кеткен некте соода комплекс болот деп курулган. Здание союз тарканан калып калган универмаг. Чоң да мындай залга ылайыктуу. Анан биз жаштар өзүбүз акча чыгарып ошол жерде зал кылып жазайлы. Акыры аты силердики болот, бирок залдын атын ошо Сарпаш Дүйшөкен атынан коюп, өзүбүз жаштар акча чогултуп алганбыз ошол мамлекетте. Кылалы десек, ага болбой коюшту. Аким ортого түшүп 1-2 жол жалдырадык. Вообще болбой койду. Бербейм деп койду. Анан кийин биз да жаза турган жерлерге жазып жүрдүк, чуркап жүрдүк. Анан монтип переворот болуп бийлик алмашып кетти. Анан Сыймык Жапкеевке мурдадан жол кылып жүргөнбүз. Ага ишеним болду да, аябайчы. Мурда тим эле Сарпаштар талкалап өрттөп үйүнөн кубала бербейсиңер деп жүргөн бала болчулар. Анан эле кийин ал футболго отургандан кийин бардак эле жанагындай шоуну чыгарды. Шоу экен айыл өкмөт деп айтып атты, мен эмес тиги. Ошол өкмөттүн кишиси да. Ооба. Айыл өкмөт. Айыл башчысы. Кийип отурат мына. Шоу кылып коюшту деп койду.
жайт. Эми айыл өкмөт болгондон кийинчи ошол фин полициядан Жапкеев жөнөткөн адамдар келип акт түзүп коелу, анан 5 гектарды өткөрмөш этип коелу, элдин жери болсо да өлүп кетсе алып эле эл алдында дегенден кийин айыл өкмөт айыл менен сүйлөшүш керек эле да. Жок, бул мындай болгондо мен божомолуна. Бул кыскасы ошол актын алып келип берем дегенде сенин колуңачы. Сарпаш тайырчы. Ошондо айыл өкмөт канчага сатылган болуп калат? Примерно. Байкуш ал жөн эле бир көңүлүнө эле карап койду го дейм. Садага чабылып кетти. Мындай бир биз кыйналып атабыз. Кеткен айыл өкмөттөн кийин келди бир айыл өкмөт ошону сүйлөп атат да али кече. Эчтеке чечпейт. Бирдекеде сартпашты карайт. Ал реально айтсаңар мына келбей койду чогулушка турабы? Канча жерде айтсаң деле мен билбейм менин кылат. Замулан өкөлө жиргода турабы? Сартпаштар тендерди тааны сартпаштар утат. Мына садиктер айтпайсыңар 2 миллионго садикти тургузуп койсо болот да. Мына Таңсулуу деген кызымдын намын ойноду. Бирөөнү алып келди дагы айерден болбогон акчага жазашты да кетип калды турабы. Бир, экинчиси. Ону компанияда 20 миң алган, ал мен жакшы билем. Ал мен айыл өкмөт менден каршы калган, уланчы акчанычы мага берем деп тур, бербей коюп, жанагы үйрөнчүлүктө Памир бар го, ошондочу анын намыч, ал карыз болуп калды деп өткөзүшкөн дагы. Уланга кийин улан мага өткөз берем деп туруп, мен алдап тургандан кийин Памирге өткөзүп, Памир анан сартпаштар сатып алды деп койду 50 миллионгочу. Анын ичиндеги жана будай тазалагыч бинди Казакстанга сатып берген 350 миңге булар. Бинди. Мына биз өзүбүздүн будай тазалап, мына бедуруктар тазалай турган нерсени сатып бересиздер. Мен аны жакшы көрөм. Эми азыр аерде казактар иштеп атабы? Азыр иштебейт. Аны өзүнүн бир тууган кайнысы иштеп атат. Мал сарай кылып койгон ал компаниячы. Атайын бизге үйрөнчү блогу универмагта tutпаңар. Бул Раматулук менен атамдын бир тууган үкөзү Темир аке деген болгон да. Бул ошондо Темир акенин намында куруп атканда ал толуктан баа жертиктер болуп, авария болуп өтүп кетип, ана муну Абдис Сериковдун намында өткөзөбүз деп атамга келип музей кылабыз, эми өткөзүп бериңиз, келиңизге айтыңыз деп туруп, муну болбогон акчага өткөзүп алган. Мен жеңем мунун фактысында. Алигиче документи жок булардын сатпаштар. Жок. Темир акенин намында да бул өзүчү. Ошондо өзүнөн эле өткөзүп алган. Ошондо деген Жолдобек 6 санады. Сиз 7-синен баштагансыз. Мен айттым. Муну озо 7 миллионго алган, муну. Жок, бул гараж айтылды. Азыр эмне айтып атасыз? Ана универмаг 8. Дагы. Кампазы бар он жерде. Кампаны айтты окшойт да? Мен айттым ошо кампаны дагычы. Аны дагы алып атышат. Дагы. Мына заправка. Анан жана казактарга сатты деген эмне? Казактар ошо кампаны алып атат булар. Ошонун ичиндеги бир оправданияларды сатып берип атат буларчы. Анан айыл өкмөт айтачыбы? Айыл өкмөт ошонун кишиси да Андрюш. Мына келди, тиги Мергамайды жаманда өргүттүк да келди мына. Отурат тылтып, эчтекен чозун чечпейт. Айыл өкмөт бирдеке десең эмне? О, мына уландын көзүн карайт, замуландын көзү. Ал айыл өкмөтпү же улан замбы? Будай бирүзө могуда тазаланат баардыгы. Баары тазаламайт, дагы эле ушул болот көйгөй. Көрөңөр го дагы эле ушул. Эмеде мындайча айтканда, Сарпаш Абазбек эң улуузда айыл өкмөт ошону классташканда доз экен. Абазбек. Айыл өкмөттү. Айыл өкмөт. Анан багы өзүчө мындай да, кечирип коюңуз. Жолдобек кечирип коюңуз. Өзү достор мындай экен да, Кыргызстандагы ар бир айылда Сарпаштарга окшогон бир күркүлдөр, байлар чыкса, ошонун жакындары гана айыл өкмөт, прокурор, аким, сот болот экен да, ошондой экен да. Мага аксыдан чыгышты, аксыда ушундай ситуацияда ким бандит болсо, ким кыйын болсо, ким чоң болсо, ким бай болсо, ошол айткан адам гана кызматка келет экен да. Ушундай эле болот турбайбы силерде? Налоговыйды ушулар койгон. Прокурорду ушулар алып келген. Начальник милициянын бүт ушулар алып келген. Өздөрүнүн адамдары. Булар шайлоо келерде эле бир жылкыны союп туруп эле бир эмеге чиновникке мойнуна илип, сойдуруп, кафеге тозуп, анан Кодыранова дегенди алып келип туруп, мына аксакалдарды тамак ичкенге чакырып берет да. Эми тамакка келип келсин. Кодыранова деген ким? Депутат болгон. Силерденби? Токтогулдан. Анан ошо менин да киши көп дегендей кылып, ошентип эле булар ушу элди алдап келген да, жана аксакалдардан мына эл бизге карайт да. Анан ошолор менен жанагынтип баардык чиновниктерди, прокурорду да ушулар, начальник милицияны, налоговый, акимдер ушулардын адвокаты болуп жүрдү. Биз барабыз, акимдер болсо телефонубузду алып коюп, мейли бул зданиясын беребиз, арыстанбагыла дейт. Биз 30 иштепке чогулуп алып, пикетке Бишкекке баралы деп. Немесек базык алышат барыбы. Барбагыла деп. Мына ушундай эле болуп келди. Анан бул жерде дагы бир көйгөйлүү маселебиз бар бизде. Чоң түскенибиз бар. Шамшыгал деген. Шуну бир эле киши иштетет да. Ким деген? Жидебек деген фамилиясы. Жидебек? Түркмөн Жидебек деген. Эми ушуну Садыр Нуркожоевичтин тети то. Ушу
туз чыгарабы андан? Гендерди азыр 2 фур өттү го. Ошону мамлекеттик эмелерди, гендерди мамлекетке өткөрөбүз деген Садыр Нуркожоевдун эмеси бар болчу. Биз ошонун аркылуу кайрылалы деп мурундан бери эчеме эсептей келген. Ушу тустан канча налог, дебил бар эле 7 миллион алып кетет. Ушуларды акыйкат кылып өзүбүздүн айыл өкмөткө алсак, Торкен эмес, Токтогул району дотацияда чыга турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Өзүбүздүн генибизди бир эле киши иштейт. Айдарбек, ошол Жийдебек дедиңизби? Ошо Жийдебек жеке менчик кылып алганбы, же жөн эле ээлеп алганбы? Жок, лицензия, налог төлөйт бизге, эми мизерный да. Мамлекет республиканскийге төлөйм дейт. Анан бул жерде муну элдер ар кандай эмелерди чыгарып жүрүшөт. Могул жерлерге, жолдордо канча үй бата турган, жашоочулар жашай турган, участка кыла турган жерлерди эки особняк салып эле турат. Алардын документи жок, мыйзамсыз. Аймагын ээлеп отурабы? Кагазы бар бекен? Келатканда эки жердин көргөзсүн. Эми ошолорду биз эми жазып таштайбыз, анан териштирет да биз. Булага чейин сарпаштар менен бир кишини алышып жүргөнбүз. Ооба. Анан ошондой эле сарпаштардыкындай эле жери бар. Тоодо бир эле жерде 65 гектар жерди өзү жалгыз чабат да айылга сатат. Мен деле андай маалыматым жок. Ушу эл, могу элдер айтып аткан туурабы же мен ойман чыгарып атамбы? Аны ушу элдерге неме кылып жеткирип, мен айыл депутаты болуп ушу эме болгондон кийин ушул акыйкаттык үчүн эле мен бир өзүнөн бир сом кызыкчылыгым жок. Шаарда турам, иши ашымды чыштап, ушу айылдын акыйкатын чыгарып, балдарды түз, ушу бай манап деген эмени токтотуп, бир жолго түшсө, айыл оңолсун деп ушу немеде келатабыз. Айдарбек, анан Торкендик туугандар, мен силерге бир нерсе айтайынбы? Айдарбек айтып атпайбы? Сарпаштар шайлоонун алдында келе калып, бир жылкыны соя калып, элди сатып алып депчи. Сатылган сиздерде күнөө го? Ошо күнөө болду. Кандай дейсиз? Сатылган аксакалдарда күнөө. Айыл эми ойгонду. Эл мына Садырга барып ойгонду. Азыр акчаларын алды. Эл эчтеке билчү эмес. Эл жана тойлай кылды, тоюп берген эл жеп алып бийин деп ишенчи. Эл байлаган. Бир куюм чайга, бир кесим этке разы болуп кете берчисиңер да. Көгөртөт дегенбиз да. Бизди көгөртүп эле мурат салат да. Элде мындай эме болду да, мен бул кишиге туз алып сатабыз. Токмокто ар кайсы жерде. Мен дагы келгенде туз алып, кетип, карышка алып эметчим. Анан эл болсо, бул Сарпашевди айтпайт, андыр Сарпаштан акча алып алган. Туз берип койгон деп ушинтип жүрүштү да. Анан кийин ал мына акыйкаты айтылып атат. Мен алсам, карышка алып келип берип, алып жүрчүм. 7 миллион ар кимдерге берет карышка. Алып жүрөт. Ошо катар эле алып жүргөн. Анан элдерден ошондой эме чыкканда мен дагы ошо акча алып алды деген эмесин эметип, акыйкат үчүн айтып атам. Айдарбек, мен дагы айтып коеюн да, тиги мага канча акча бердиңиз? Мен сиздин бензиниңиз, жол күрөңүз деп мына 10 000 сом акча берди. Мен эч ал эмес жок. Сиз деди жактан мына машина эле канча бензин ичет. Сиз канча убакыт тамак аш, мейманкана деген бар. Ошолор мына. Мына эл журт турат, ушулардан чогултуп эме кылып бензин балдар уюштуруп беребиз. Мен деген канал эмесмин, мен деген көз карандысы журналистмин. Атым Алтынай, фамилиям Арстанбекова. Анан кийин деген баягы жок, азыр Фейсбукка чыгып атат, анан YouTubeга чыгарып коем. Анан кийин деген тиги элдер Айдарбек ойлойт да неме депчи. Аябай тим эле долларларды алып алып, бул деген ушундай иштейт депчи. Анан эми көрө албагандар айтат да, элдер айтат да. Эгерде мен долларларды алсам, бул эл айта турган бала эмес. Бул өзү жок, эже, мен айтып коеюн да, сизге сөз берем. Эме эгерде долларларды алып жүргөн болсом, анда мен бир гана бай менен иштешет элем да. А мен сиздерге келип атпайм, мен жөнөкөй элге келип атпайм. Жөнөкөй мына ушунча эл турат, ушул Торкен айылынын тургундары турат. Сарпаштардан канча жылдан бери күрөшүп, чындыкка жете албаган, мына чындыкка жете албаган ушул айылдыктар турат. Ушул айылдыктардын жанында жүргөн деген айылдыктардын акчаңар көппү, мага долларларды бергидей. Барбы акчаңар? Сырго кытып атасыз. Ушу элдин элин жеткизсең, мен батыр энем ушул айылдынчы. Мен ушул канчадан бери жердин көйгөйүн айтып келатам, кагылайын. Мынакей бир дагы 5 эркек балам бар.
Асты 5тен балалы болды. Бұл саға чейин келген 2 жолку телевиденияға мен тартылдым. Кайсы телевидение келген телевиденияға тартылдық. Андан кейін Кыргызстандан келіп. Мен буга чейин алып келем. Жоқ, ошол келгенне тартып атабыз. Даже президенттин атын атап тарттык. Мен айттым, айланайын. Кеткен президентти Сооронбай укчуга кылай, мен сөзүм укчу деп айттым, уккан жок. Муну президент уган эми, эгерде жеткичи болсоң да, мына 5 баласын азыр 5тен балалы болуп калды. Турак жай салганга үй жок. Мынакей. Жери жок. Жери жок. Ар кимдин бошогон үйүндө жашап атат. Эже, жер берди арыз жаздыңыз? Жер берди арызды манам шыккындын мезгилинде эле жазгам арызды. Эмне үчүн айыл өкмөт бербейт? Айыл өкмөт муна берген жерлерди айыл өкмөт манам шыккын муну бизнес кылып жүргөн. 2016 жылга чейин бериле турган жерди ал 2010-жылы эле бүтүрүп койгон. Андан кийин жок, андан кийин жер жок деп келет. Айыл өкмөттүн чогулушунда да айтабыз, башкасында айтабыз. Бир, экинчи жолу бул туш жөнүндө козгоп кетти мына мен балам бул деле. Тушту бир гана килеген гана бир Жийдебек деген бай ээлеп жатат. Бул мезгилинде буга лицензия алып алган. Зиралиевтин убагында алынган бул. Анан кийин тушту азыр өзү пайдаланат, каалагандай сатат. Анан канча акча төгөт, аны эч ким билбейт, карапайым эл билбейт. Мына билбейм, билсем айылдык советтин депутаттары эле билбесе биз билбейбиз да. Кечириле мен Токтогулдан туз чыгарып билбептирм. Ал кадимкиде биз жеп аткан тузбу же кандай туз? Кадимкиде сен жеп аткан эле туз. Ошону эле жеп келгенбиз. Андан кийин эле бир боок чыкты деген балакат чыгып эле жанагы өкмөттүн тузу өтүп кетти. Жок, Кыргызстандан туз чыкпайт деп да. Жада Кыргызстандан жада калса туз чыкпайт деп. Туз бар. Шамсыкал деген кирей. Ал йоттоп койсо эле дейт, ал йоттолбойт. Жанагы туздун аркасында ошончо йотту кошпойт жанагы келген магазинде сатылган. Туура айтасыз. Муну иштетип койсо, канча деген Торкендин элине жакшы эле, мындай өспүрүм жаштарга жакшы эле. Кана кылганы. Бир, экинчи жолу Жийдебектин жалгыз эле баласы бар. Азыр үйүн келип текшерчи болсо комиссия килейтип, сонун үйүнүн жанына дагы килейген этажга салып атат. Бул мына дүйнөнүн ачкандан салат да, этажга эмес кепе салып албайт азыр үйүскө. Экинчи жолу мына трассада Карөөрүк өстүрөм мен ошо эке завод курам мына деген жерди, гектар жерди Жийдебек берип коет. Бул жерде Токтогул районунун акиминин дагы эмеси бар, салымы бар. Айыл өкмөттүн да салымы бар. Канча деген жаштар үй сала албай жүрсө, ошого киртетип туруп Карөөрүк тигет деп коюп койду. Карөөрүктөн ким пайда көрдү? 300 сомдон чеберин кайта сатып алып атабыз андан. 300 сомдон варенье кылыш үчүн. А эмне үчүн ошондойду эч бир келген бийликке да айтып атабыз, башкага да айтып атабыз. Мына мен ушул жөнүндө өткөндө Садыр Жапаров келгенде мен кагаз чыктыргам. А бирок мага жооп да келген жок. Эчтеке да болгон жок. Азыр бийлик эми болду. Эми бийлик кызматка келди. Эгерде ушул үнүбүз жетип Садыр Жапаровго жетпесе, нерде турган жалпы Торкен айылынын тургундары жалпы жазабыз ашты. Энеси дагы, баласы дагы бүт жазабыз. Эмне үчүн бир адам жашаш керекпи? Азыр бир адамды жашатпайм. Садыр Жапаровдун куштурам деген аркан ушуну куштурса экен, мага кан куштурубуз экен ушуну. Биз дуйдук да чын, дуйдук айланайын. Мен азыр ошон үчүн келдим, ушуну айтайынчы. Мынакей ушундай элди келип тартып аткан экен деп. Бир анан эл деген кыйналып атат азыр, аябай. Ал эми Сарпаштан алынды деп атат. Жана болгону бул документ жүзүндө гана айтып койду. 500 гектар жайыт жерди дейт. Ал жайытка барбаган жерди берди. Эл албаган жерди берди. Экинчи жолу мына жерден бир 30 гектар жер берди. Билбейм, мына айыл өкмөт кетенчикте жалатат. Эми да аны акцияга коем дейт. Акцияга койсо кандай? Анда деле байлар алат. Ошондо анан бул айыл өкмөт же кетпеди же өлбөдү. Жатат бизде. Бир көккөтөн пенсиясы эле жетмек, келбей койсо да болмок. Уяты жок, берти жок. Мен канча жол баратабыз. Жер бер. Мына мен 10 жанбыз мен. 10 жандан бизге 80 соток сулуу жер, 90 соток сулап берилген. Мен эмне кылам? 8 соттон берип берем. Ошо 5тен бала зор балдарым кантип ошо менен жашайт. Муну ушул үчүн мен ушул сенден айланайын, суранат элем. Ушул элдин атынан, энелердин атынан суранат элем, кагылайын ушул үндү жеткитчи деп. Эгерде ушул үн жетпей турган болсо, Садыр Жапаровго жалпы элди кыдырып жүрүп болсо да кол койдуруп кетирем. Ушул кагылып кетейин. Мен айтарым ушул. Энелердин атынан, мына жалпы элдин атынан чын. Элден суранычы боюнча мен айтып кетейин. Быйыл могу трансформалацияга 116 гектар жер, 106 гектар жер бөлүндү айылдан жаштарга. Кече топосъемка документине акчасын кече бюджеттен бөлдүк. Быйыл эми ошону кечеңдетпей, канча деген бир үйдө 5тен балалы болгондор ишет. 69-жылкы балдар
ата энеси менен жашап жүрөт. Бала эмес, ал киши болуп калды. Биз мисалы үчүн өзүбүз үй жай. 50ден ашкандан кийин деле үй жок экен да. Вообще ошондой боло элек. Бизде шыкын деген айыл өкмөтүбүз төрөлгөн баласынан баштап аялдын баардыгын алып алган. Күпиястын жеринен тууганына берип койгон. Ушулар жөнүндө да мына жакта бүт тактап эме алганбыз. Эч жыйынтык болбой койду. Азыр байке айтам. Айткеев Чыргалбек. Мен бир да жерим жок. Бир да участок алган эмесмин. 5 бир туганбыз, 5өөбүз тең алган эмеспиз. Арыз жазып кайрылгансыз? Арыз жазмакчылдын жазганыбызга 30 жыл болуп калды, арыз жазганыбызга. Быйыл 40ка чыктым, убагам 50ге чыгайын деп калды. Бирөөбүз да алган эмеспиз. Менден 15-20 жаш кичүү, мурунку айыл өкмөттүн балдарынын жерлери бар. Эме там салган жерлери бар, алган. Алар 12-13 жаш, 2 жаш, 3 жашында алып алышкан. Ошол убакта биз 20 жаш, 25 жашта болуп туруп ала албай алганбыз. Бизге айыл өкмөттөн информация берген эмес, жакшы кийин жер берилбей калат, мораторий болот, алып алгыла деп карапайым адамдарга эме берген эмес. Эми Айдарбек берген эмес. Айдарбек, азыр жер берилет деп атасызбы? Какта жер? Андрюш. Эме жер берилет деп атасызбы? Азыр трансформацияга деп атасыз го, берилет бекен? Былтыр ошого документ распашкан. 106 гектарбы же 116 гектаргече. И ошонун трансформациялап мурун документ раштап койду. Каерден экен ал жер? Ошол жерде да запашкар. Эмичи ушунча айыл өкмөттү жамандап атасыңар, аты фамилиясын айтып койгучу. Шыкын деген. Жок, ал мурдагы айыл өкмөт болгон. Бүт эмелерди берген. Азыр айыл өкмөт Шайлоо Жуматаев деген. канча болду айыл өкмөт болуп иштегенине? 4 жыл болду. 4 жыл болду. Мергенбай келди, аңызды жок кылды. Айыл өкмөт сыйраганда айыл өкмөттөр иштеген жок. Бүтөлө ушул иштеген киши жок. Жегендерге да. Эми козголот, эми козгол, эми ойгоно. Эми жето. уландыкы дагы 20 жылдан ашып кетти, 30 жылга. Эчтеке кылган жок. Дөнөгө барып туруп бир чаракан не жалдыра өтүп барды. Атайын түттүрүп атканда мен айттым, көчөгө өт, көчөнүндө тактап кой. Менимче айыл өкмөт болуп келгенден кийин ушул жогору жак менен гана иштешет да. Депутаттар менен, байлар менен, ошолор менен табакташ болуп, жөнөкөй эл силер дагы тыйын бергиле да, взятка бергиле да, пара берсеңер мүмкүн. Ушуга чейин иште жол берген. Мындан кийин жол бербейбиз. Биз алар миллион чөбү албасак, биз казып тыйын беребиз. Мен тамашалап атам, мен өзүм взятка бербейм, взятка албайм. Эл алып ушундай эле турат да, анча деген малдар мына жер жок жүрөт. Ата-энеси менен дагы ушундай кыла берсечи. Чоң кылып ушундай да. Негизи өзү участок жер 92-жыл тартылган. Ошондон бери жер тарта канча жыл өттү? 2003 жок, 2003 эмес. 2011 балдарына 2003 каттады. Жок, ошо мен бөлүп берген. Жок, жерди бөлүп берген айтып атам. Мен билген 92 тартылган. Андан бери канча жыл өттү? Мына канча жыл өттү? Баарыңар билесиздер, туурабы? Бирок бир эле байлар, бир эле Сарпашев, Жок. бир эле байлар, бир эле Сарпашевтер жер алып атат, а башка эл жөнөкөй эл Адем монку. там курганга, үй курганга ала элек. Ар кимдин үйүндө жашайбыз. Ар кимдин айдоодун тазалаган, тамын тазалагандан өзүбүздөн ушундай жер алып, эме болуп биз деле бир атанын баласы, мен мына 4 баланын атасымын, эже. 4 баланын атасымын. Байке, конституцияда Анын башы өзүнө чыгарып болушат. Байке, конституцияда бийликтин ээси эл. Конституция боюнча Кыргызстандагы бардык курчап турган жердин астындагы, жердин үстүндөгү байлыктардын бардыгынын ээси эл. Ошону мына канча деген мына биздин жигиттер жүрөт, же үй жок, же башка жок, участок бизге бөлүп берип койсо, канча деген балдарыбыз үйлүү жайлуу болмок, көрүнгөндүккө барып Эми жер бербеген айыл өкмөттү түшүрүп салбайсыңарбы, кайра шайлап албай? Тамын тазаланча. Аңгыда да кетең дашыды. Ушундай айыл өкмөт болот атпайбы биздикичи? Фото милитердер жакшы болот. Өзүңөрдүн араңардан жөнөкөйдү шайлагыла да. Жөнөкөйдү алып келеле, эми токтой Байке, же болбосо угуп турсаңыз, акталаман экен, бул миллион Байке угуп турсаңыз, мисалы үчүн деген сизди шайлай турган болсо, сиз да өзгөрөсүз. Өзгөрүп кеткен да, иштебейт экен да. Анда сиз өзүңүзгө ишенбей турбайсызбы? Мен айыл өкмөт кылган, мен өзгөрбөйм.
İşte ötesi, işte ne Kılav. Jana transformация боюнчачы. Jana 54 hektar jer трансформацияга чечим чыккан да. Чечим чыккан айылдык эмеден. Ооба, айыл биздин айылдан айтайын да. Анан аны жанагы Садыр Жапаров айтып аткан. Садыр Жапаров айтып аткан жана бюрократия документтерин ырастаганга, аны тиги чертошун түшүргөнгө көп акча керек экен. Монча документ ырасташ керек экен азырчы. Бир китеп. Справкалардан бери. Анан ошону мен айыл өкмөткө барып айттым. Айыл өкмөттө акча жогунан эле токтоп турат бул. Акча жогунан эле. Аны айттым, ошону кишилерди ала турган кишилер тактайлы, ошол жерден бир 700 киши кожолук алат экен. Ошону тактайлы дагы. Ошол акчаны эл өзүбүз эле чогултуп берели дедим. Андай эле айыл өкмөттө жок болсо. 1000 сомдон эле тет экен ашып кетсе. Бир киши 1000 сом жөнүнө берет жер алгангачы. Анан ошол жерди 1000 сомдонбу, 5000 сомдон чогултуп, биротоло эле баягы таза суусу менен светин ашар жолу менен бир бүтүрүп туруп эле анан даяр жерге отуралы деп айыл өкмөткө айттым. Эгерде 700 киши 5000 сомдон чогулса 4-5 миллион акча болот. Анан не деди? Ошондой кылалы десем, айыл өкмөт болбой койду, мыйзамда андай эмес, андай жок депчи. Мынакей азыр эл эч ким каршы эмес, 5000 сом берип туруп, таза суусу менен, свети менен даяр жерге участоклор жашап калгангачы. Ошону кылат эле кеже. Негизи да анан бийлик органдары мисалы үчүн ушинтип эле эме кылып алышыптыр да, архитектура чийип бериш керек, анан тиги болуш керек, бу болуш керек. Мейли анын баардыгын кылдырабыз акчасынан өзүбүз чогултуп туруп. Шуну кечеңдетпей булар айтып аткандай мына быйыл тамын салат, эмжил сарайын салат, жыл өтөт атпайбы эже? Ооба. Терек тигип койсо, тереги жетилмек. Акыры бериле турган жерди элдин өзүнө эмнеге аяйт мен түшүнбөйм ушуга чейинчи. Үлүш жерине ээ болуш керек ар бир адам. Ар ким ошол участогун бере берсин, сала берели. Мына 92-жыл жер тирегенде Торкен суу каптаганда 2-3 айылга ошондо Акаевдин приказы менен эле эч кандай документ жок эле чыгарып коюптур. Азыр мына трансформация эми болуп атат ошолорчу. 28 мен төрөлгөн жыл болгон. Мына 28ге чыкты. Бостеттир көкөрөк ооба. 28 жылдан эми болуп атат. Бизге мейли андай эле кылбай эле койду. Мыйзамдуу жол менен 1000 сомдонбу, 5000 сомдон чыгарып ошол жерден бир комиссия түзүлүп, ондой жаш бала азыр эми эл ойгонуп калган, эл аракет кылып, мондай бир могуз зданияны деле өзүбүз салып албадыкпы? Уюшулупчу, акча чогултуп эле. Аерге да акча чогулталы. Таза суусу менен трансформатор, светин, линиясын бардыгын тартып туруп эле, момент эле көчүп барыш керек да. Анан аерди тартып берип коюп, анан таза суу жок, свети жок жерге барбайт ал. Качанга чейин арыз жазып жүрүп ал 10 жылдарың свет тартат айкечи мамлекет. Эл кыйналат. Эл кыйналат орто жолдо. Ага чейин чууттан ысталбагылы алар кулайт. Ташып, сууну ташып ичет. Балдар эле кыйналат. Жаман суу ичет арыктан сууну. Ошон үчүн таза суусу менен светтин кошо эле өзүбүз эле акча чогултуп мамлекеттен кереги жок. Болгон мамлекет биз берген акчага документин жазап берип койсун. Эртерээк эле быйылкы жылдан калтырбай. Болмок ушул. Буюрса Кудай койдочу. Эми чогуу баягы бала ыйлагысы эмчек кайда дейт. Өзүңөр ушуну чогулуп, буну ыйлаганыбызга көп жыл болду. Демилге Байке мен сүйлөп коеюнчу. Демилге көтөрүп ушул чогулгандай болуп туруп, чогулуп барып жанагындай актарды түзүппү, арыздарды жазыппы, ушундай кылып бир буюрса жерге дегенде бүт эле неме кылбасаңар. Жазат эле кеже ошо. Жок эми азыр мен азыр жаңы бийликтечи, жаңы бийликте. Эже, ар кимиңер бирден баргансыңар деп атам. Жок, оптон мына баланы жергем, депутат баланы экөө. Эме Кирген алар. Мисалы азыр мына Сарпаштар жолуксоттон жеңе болот. Садыр Нуркожо үчүн көп жерден айтканын уктум да мен жанагындай мамлекеттик органдар тоскоолдук кылып, ушундай кылып атат элге депчи. Госрегистрби, архитектурабы, мейли алар мыйзамда кандай жазылса, акчасы канча сом болсо, жана трансформация маселесин, Торкендигин макуланысына каршы эмеспиз. Беребиз, эл эле чогултуп берип, только кечеңдетпей эле, бат-бат бүтүрүзө болот да. Быйылдан калбай там салса болот. Канча киши квартирант болуп жашап жүрөт. Эл кыйналып атат ортодо. Анан ал жерди берет. Эмди жылы быйылбы берет мамлекет. Эпте акча тап. Кайры эле айке свети жок. Мисалы, пустой эле жер да. Свети жок, жолу жок, көчөлөр балчык болот, Суусу жок. Суусу жок. Кайрак жер айке, суу агып келбейт самойтоп. Насос менен бара турат. Андан көрөп, ошонун өтө жагында булак бар. Мен көзүм жетет да. Эл эле акча чогултуп эле ошол булактан эле самойтоп сууну шланги менен алып келип, ар бир үйлө киргизип чыгарып деле жүрөбүз мына азыр ошонун чыры менен жүрбөйлүбү. Анан светин анткени мындай экен да, бат. Линияны
тартып койбосо көчө жылышып, пылышып, кирип кетип, көчө ушундай учурлар көп болот экен, чыгып кетипчи. Ооба, туура айтасыз. Линияны сразу тартып эле чийин менен бирөөнү ошоке старший кылып чыкпагыла деп. Ошол бүтүрмөк да бардыгынчы. Быйылдан калбай эле. Торкен эл каршы эмес, 5000 сом жөнүнө берет. Мисалы мен берем 5000 жөн эле. 5000 бересиң, зато светиң да бар, сууң да бар, үйүңдө өзүң. Качпайт. Ашар менен. Жер Ошону кылып алсак Буйрсабы, эми мен келип кылып бербейм, Садыр Жапаров келип кылып бербейт. Аны деген өзүңүздөр кылышыңыздар керек. Демилгени көтөрүңүздөр дагы. Жо, айыл өкмөт макул болбой атат. Талапты кое билгиле. Талапты коюп атабыз биз. Мен 2 жыл айттым, эмне башты ортасыңар? Бюджетте акча жокпу? Анда элге ачык айтыш керек, любой нерсени. Эмне болсун ачык айтыш керек, Силерге жерди бермекмин, болгону гана мен тоскоолдук, бюджетте акча жок болуп атат десе, эл ойлонмок. Эл ойлонмок. Өзү көтөрө алады, булар айтканда өзү деле көтөрө алат. Спец фонд деген бар, атайын фондчу. Андан деле 1 миллион бөлдүрүп көзөк болот шланг изине. Светине деле бөлдүрүп көзөк болот. Азырактан. Аларды болсо насос салып, анан канал тазалап деп, ондогон 20 миллиондорду бөлүп жүрүшөт ар жакка. Бизге 1-2 миллион эле жетмек, бир айыл ошоке туруп калмак, жаштардын бардыгы. Талапты кое бериш керек. Талапты кое бериш керек. Аны өзүң айтканда Айдарбек, ал жердин тактап бербейт. Мынакка отурсаңар, мен тартканга жакшы отурсам, кайра эле аркама туруп аласыздар, бияка туруңларчы. Мени карап сүйлөңүз. Бияка туруп, мени карап жер сүйлөңүз. тура элечи. Айтып атам, балдар деле тура. Жер бербейт. Сиз арыз жазып бербейсиз. Арызды асты көгөрүп кетти. Жыттан кал. Кирсе жытурат турат. Жерди жытурат. Жер биягы жок болот го. Ал жер болбосо биз кантип салабыз? Сала албайбыз. Бизде мына өкмөт жакшы деп айтат, депутаттар да жакшы деп айтат, ачык айтайын. Чогулуш деген бизде жок, билбейбиз. Эки балалы депутаттар чырылбайт. Тиги бу деп калгандар нөл. Себебин айтайынбы? Мен мага келген маалымат боюнча канча депутат бар? 21. 21 депутаттын көпчүлүк бөлүгү ошол байлардын адамдары турбайбы? Дежурныйлар турбайбы? Сатылгандар турбайбы? Ошону айтып атпайбы? Анан кийин деген депутаттарыңар Кактан жер бер, эже сиз айтып арыз сатыштат биз. Депутаттарыңар өздөрү сатылган болсо, анда ким чечет маселени? Эч ким чече албайт, депутаттарыңар сатылган болсо. Азыр могу көпчүлүк немеси менен депутаттар ойгонуп калышты. Эже бизге эң кыламды азыр ушу тапта. Жаштарга жер керек, тамсаш керек. Байке, мен жер бере турган жерде иштебейм. Жер бере турган жерде иштесемчи, сиздерге окшогон жөнөкөй каратаман, чортаман жарандарыбыздын бардыгына жер берип коймок. Мына сеники деп. Кетти талай айтканда кылып туруп, свети менен, тиги эме жолу менен, электричествосы менен берип коймокмун. Мен андай кызматта иштебейм. Сизге чоң рахмат да, ушундай элдин көйгөйлөрүн, жерлерди кыдырып, жүрүп иш ашыңыздар жүрөсүз да. Азыр чек арага кетип атыптырбыз. Мына бизде эмики эмеде дагы ушинтип бир келип бериңиз. Бизде эң чоң көйгөйлүү маселе спец фонд деген бар. Спец фондду ошону Сарпашевтар бөлүп, Сарпашевтар бүт курган максатсыз курулуштар иштебей турат. Акчаларды канча алып алган? Канчадан миллион акча бири дагы ишке берилбей, бир жерге мектеп салган, бир 6 окуучу окуй турган жерге эле акча жеш үчүн. Могул жерге бизге 17 миллион, 15 миллионго насос салган суу чыкпайт. 6 миллионго Чолпон-Атада насос салган суу чыкпайт. Толукка 6 миллионго салган казып дагылган эмес. Советте 76 миллионго канал салып атабыз. Каналды качканда эмес, жөн эле акча которуп беришкен. Ушунун үстүндө бүт Сарпаштын кызы проекти чет. 1 миллион сомго проекти чет барбайт дагы. Бул жөндө жана акимибиз айыл өкмөт болуп турганда айтып берген. Келбей туруп эле анан кайра бияк топурак сыйып калды деп кайра акча бөлдүрүшүп, ошолордун бүт ишке кирген эмес. Бул жерде толтура акча жатат. Бул үчүн биздер мына улаке турат, дайраке турат. 1,5 миллион сом акча калай Чотоев деген сунуштады. Могунда зданиялар салып берели деди. Элдер акчаны чогултуп, кичине акча бөлүп берди, салдык. Ушуну мактанып койгулачы, жүргүлө. Баягы бүт эле жаман эмес экен, жакшы жериңер бар турбайбы? Көрсөтүп койсоңорбу? Бул эмне өзү? Жерибиз бар, мына биздин жактар. Жаштар кылат, мына. Ошо да. Айдарбекке, Мына жолду. Торкенин эли жашы 30 миллион берген, акча чогултуп, Азыр бирөө сүйлөсүн. акча чогултуп, атайын фонддон 1,5 миллион бөлүнгөн, калганын ушу эл каржылап, бул мини футболдун площадка салынды да бизде.
Кышында ойнай турганбы? Кышы жайы бүт ойнойбуз. А эмне ичинде орусча айтканда отопление барбы? Отопление жок. Нуна кылып, эме тартып коюп кышында. Жылуу. Кышында суу кирбейт. Сонун экен. Канча эмеси? Узундугу турасы канча? Uzun turası, kıskası, başka kişi futbolların ayantına kararında bizi genen çoğun. Futbol, voleybol, başka nesini oynasa bolabı? Voleybol oynasa bolbayt. Kişi futbol içine salıngan koydu. Anday dele jaza koysa var. İçi genen. Анан ойноп атасы барбы? Oyun atasında. Geçen uyuşturup aldı geçe. O futbolun var bizde şu 30 mun aksa sokuldu. O şekilde altınlık degen iğnenizde uyuşturup sonra öne verdim. Ачык турбайбы? Ойбой. Жылуу турбайбы ичи? Мен кышында суук болот экен эмес. Сонун экен да. Анан спорт залды да ушунча балдар өзү уюштуруп алып, нурчик деген энелерибиз салды биз аракчактардан акча чалып. Ой азаматтар, сонун болду. Көчөдө жарыктандырууну, жол жасагандарды бүт эле жаштар уюштуруп кылып атабыз. Өзүңөрдүн акчаң караган. Ой, өзүнүн Özüne kılıp atma o. Karapayım. Анда өкмөттүн, мамлекеттен бөлүнгөн акчага бюджеттин кереги жок турбайбы? Эгерде өзүңөр эле кылып аткан болсоңор. Yok bücretten gerek de ama alar. Жок, ал керек бирок деген ал каяка кетип атат? Ошол маселе ошондо. Biz yerde kızmatçılardı, çoğunlardı makтай albayız. Bırak törgen içinde eldi makтай alaz da uşun aksazın ekeli günde çoğup koştu. 3 milyon 700 bin lira oşunda kuruldu mu? Uşun oldu. Doğuşal aksanı 1,5 milyon atayın esep karatınağın bölümü kalganın el ekeli günde. Şardalar bir günde marafon kılıp. Aylara bir günde marafon kılıp ekeli günde. Ой азаматтар, молодцы. Özün ballar saldı şunu, özün ballar istedi. Özün ballar salgan bekar salıştım ben. Kamağaşım elde zaferdi. Bekle, altın el istеген инелерибиз ошолор башында. Узуну канча, турасы канча? Эми ошону билбейт экен, стандарт Стандарттан да гененирээк да мына чекези өзү мынчалык алат да мендики биздин генен отуруштардан Токтоо району боюнча Ерде. Элдер эшиктен көрөт, бөлөк айылда койлалар сыртынан көрүшөт, ичине кире албайт. Мынтип экономдоп акча жашайт. Ичине генен салынган. Отуруштар бар, ичинде калган көрөт. Анан турнир оюндар өтөт ал? Канча топ бар футбол ойногон? Өздөрү алып келип эле ойношот. Бар берде. Жок, мына атайын топтор барбы? Мисалы үчүн группа топтор барбы? Жанагы турнир уюштуруу. Жыл менен ойнойт. Жыл мененби? 75-жылкылар, 80-жылкылар. 90-жылкылар деген неме бар. Ушунак бар. Ошого түшкөн ушундан түшкөн акчага жакшы экен. Монда эмелерге берет, мисалы үчүн эме мо мечиттеги эмелерге берет, имамдарга берилет. Анчанча спорт коюп аткан балдарга берилет. Ушундай кылат да. Ошо деп ушуну акча бөлдүрүп, балдар ушул жана спорт залды дагы эски мектептин котельный болчу, айкада Варшавский зал алдык. 92-жылкы балдарбы? Çoğultup durup 150 mingге 2 мат алып беришти. Жанагы түркмөн жидеттеги накенин жакшы жактары бар, ошондой жактарга жасаганга жарык. Эметкенге спонсор да болуп берди. Аристон алып эме жардам берет ал кишиге. Бирок эми жардам бергени менен аз-аздан да кичине. Элдин муктаждыгында өнөтүш керек да. Мен мисалы үчүн могу барет жаш балдар бар да, биз жаш сактап эмес бар. Барсой зал бар да, жаш балдар бар. Күрөштөргө турнир. Ошо көрүнүп турат спортсмен экениңиз. Турнирлерге алып барам, ага неме болот да. Мисалы үчүн бизде канча деген байлар бар да. Бир сом акча бербейт. Бөлөк жактарлардан сурасаң, бөлөк жакта ушундай колунда барлар ошолорго поддержка берип, акча берип, мен бу мындай кылып. Мигранттар көп берет. Байке, мигранттар көп берет. Мигранттар ушунчалык өлкөсүн сагынып, куса болуп, кайсы бир жакшы иш болсо сурасаң берет. Мигранттардын да салымы көп. Башкараттын байлары, мисалы байлар салышты да буга. Элде чыккан байлар көп байлар. Ошолор берет экен акчасы. Төркөн элдин бүт жаш кары дебей баарынын салымы бар да. Мунун менин ар кимибиз 1000 сомдон акча чогултуп Ушул жерди дагы сарбаштар бербей атат. Жерде сарбаштарды эл талашып алып, ушул жерди биздин жер деп бербей атып беришкен. Улам чогулуп
Жана заправка ана могу зданияларын тартып койсок болобу? Жүргө кеттик. Тарталы. Айыл өкмөткө барбай эле коелу. Себеби дегенде жана эртең менен саат 10:30-11ге жакын барсак, айыл өкмөт өзүндө жок болчу. Жумуш ордунда жок болчу. Барсак телефон албай атат. Телефон чалып биз келдик. Ушул жерлер маселеси боюнча жооп берип койсун деп телефон чалсак албай атат. Азыр эми жанагы сөзүбүз куру болбосун Айдарбек, Жана сиз айткан, сиз көрсөткөн 30 гектар жерди барып тартып көрсөтүп коелу, Зданияларын тарта кетели, мында эми ал эли жок эле барып тартып кете берели, эми элдерге. Кеп барганды бара берсин, ооба. Эл барса бара берсин, иштеп болбойт. Чогуу барабыз да. Барсаңар жакшы. Достор, жыйынтыктаганда, жерлерине барып койбойсуңар машиналарга. жыйынтыктаганда мынакей, Сарпашты кустурдум деп популистенген Жапыкеевдин сөзү жалган болуп чыкты. 500 гектар жер ал деген жайыт жерлер экен. Мамлекеттин эле балансында турган, мамлекеттин, элдин эле жайыт жерлер экен. Аякка деген өздөрү айтып атат, мына Сарпашыттардын малы дагы жок болчу, малы дагы жайылган эмес деп атат. Жолдорго отуруп ал жана. Опа. Азыр деген андан башка дагы 7-8 объекти санадык. Айдарбек кайсы жакын болсо ошол жакка баралы биринчи. Неме? Кайсы жагы жакын? Азыр бул башынан баштап эле митингди көтөрөбүз. Ооба. Кудай буйруса, эмки келатканыбызда Токтогул районунда 10дон ашык объектизи бар. Ошолорду тарта кетсеңиз, биз балдар ошого күтүп турат. Азыр чек ара маселеси менен кетип жолдо. Айдарбек, жол кире маселесин чечип берсеңер эле келе берем. Болот, жол кире маселеси. Себеби дегенде, агалар бар. мен сизге айтпадым белем, мага эч ким айлык төлөбөйт. Өзүм элдин таламын талашам деп, элдик журналист болом деп, көз карандысыз журналист болом деп, ушул милдетти өзүм мойнума алып алгамын. Эми аны деген эл баалаш керек. Ар бир эмгек бааланыш керек деген сөз бар. Бул эмне экен? Şu жерде Сарпаштардын илерги сойдоганда университетте салынган зданиябызда. Бул зданиянын эң айтып бериңиз. Башы мындай болгондо университет болуп салынган сойдоганда. Ошол анан Ооба, илгери Союз малында ар бир айылда универмак деген болчу эле го, ооба. Ооба. Так, бул чоң эле имарат экен бул. Канчалык экен, чарчы метр квадратты канча экен? Канча чарчы деп ойлойсуз? Бул 20 Бен немезе боюнча 26 сотук болуп эсептелеби ушундай да. Бул жердин башынан айтып кетейин. Бул жерде Абдишер Кулуктун музейи кылабыз деп алып, ошонун чапандарын, эски кийимдерин коюп атабызды неме кылып, анан муну эметип туруп, буну Артыкбаев деген эме Абдишер Кулук фондун түзө коюп, тигил жерге сала коюп, муну өздөрүнө менчикке чыгарып алышты. 60 миң сом төлөдүк деп. Музей тетик болуп калды. Ооба. 60 миң сом төлөдүк деп. Бирок биз Турузбек деген ака жана соттошуп көрдүм. 60 миң сом акча төлөгөндүк тууралуу эч жерде киштенсе маалымат жок болуп атат. Ичи чоң экен. 93-жылы ушул могу кыш алып иштеген мен. Окууну бүтүп айнадан келип аны ушул эмеде иштеген, могу кыш алдын үчүн иштеген. Жапкансыңарбы? Ошо бойдон ушул урап иштеген да. Эме болупчу. Ошо бойдон турат. 30 жылдан барымы? Акчаны алып. Тиги алды, ушул бойдон турат. Бул курулуп бүтпөй калдыбы? Бул бүтпөй калган. Ушул бойдон. Айнектер бүт жашап салынган. Бул айнеги да жок болду. Эчтеке калган. Жашынакай бүткөн булар. Иштегенби бир аз универмак болуп? Иштеген. Ушунда турабыз да, ушул зал эме. Жок, басып алып, бекер алгандан кийин эл үчүн иштетсе болмок. Элге турган иш кылган жок. Ооба. Жер налогун эме төлөбөйт. Мына эми кече ушуну Сыймык Жапыкеевге айтканына 1000 квадрат метр жерди берип атам депчи. Анан келип крышаларды сыйрып аттык. Анан элдерди чогултуп жана талай деген бул. Аксакалдарда. Акты түстүр, актын түстүрбөй эле кой.
деп шыйпыр азыр сыйрылган ошо суга котпой шыйпыр жартысын сыйрып койгон. Жок, ушуну бердим деп Бирок берген жок. Өкмөт тиги жана 500 калп жерди болсо өткөрүп бердик деп алдап, а бул жерди акты менен өткөрүп алалы десе өкмөт болбойт, шартта өкмөт болбойт. Мына ушул жана гаражды ушул бирок Жапыкеев берген отчетто кетип атабы бул дагы, бул имараттагы. А бирок мына өкмөт аны бербейбиз деп атат деди. Мына өкмөттүн көзүн айтайын десе өкмөт качып атат. Ооба. А жанагы заправкалары менде тактамалары бар, мен документ менен сүйлөп атам. Тактамасында неме деп жүрөт. 2005-тен алып 2015-ке чейин наркы жерлерде азыр барабыз, барганда жерин айтып берейин. Жүрүңүз ошо жака баралы. Азыр биз жерлерине баралы. Ооба, жерине баралы. Сарпаштардын мамлекетке өтпөгөн мүлктөрүнө барып тартып атабыз. Сөзүбүз куру болбос үчүн ошо мүлктөрүн барып көрүп коелу. Азыр мынабы ошо универмаг деп курулуп бүтпөй калган. Ушуну деген өздөрүнө өткөрүп алганы менен эчтеке кылынган эмес. Бул жан арендага берип коюп бирөө магазинге. Кампага барасың жерине. Кампага барсак сон болот эле, аны айткандай. Кампага барыш керек да өзү. Кампага барасың. Барасың. Түзеле. Түзеле. Молда жерине. Жана 30 гектар жер бар го, ошо жака алып барбайсыңарбы? Ошого да барабыз азыр. Жолдо кетип атып жана 9 гектар документи жок жери да бар да. Жерден аралан карайга кампасы барбы? Жакында кампасы. Жана Торкен деген жазуунун арты неме турбайбы? Наркетти карасаңыз азыр наркетти. Бияқпы? Жок, азыр бул жакта жана Жидебек деген. Могу асамяк турбайбы? Азыр. Жеринин канча көлөмү билбейсиз жана Жидебек деген, жана Жидебек деген байыбыздын эмес ушул могу жерлерге карап бул жерде баганда. Өкмөттүн амабагы болчу. Жайра кайда бериңиз. Мына азыр ушунча территорияны ошо бир эле киши ээлеп Жана эже айтып аткан кара өрүк деген ушу, кара өрүк беле? Бул жака үй бир үй баягы асабы экөөндөр тең жашайт. Анан кийин тиги жашыл үй, анан тиги кызыл үй, Акыйкат үчүн да байлар эле жашай бербей, мындай тегиз. Эми ушунча жерди бир эле кишиге берип койбой, элге да берсе деп биз ушу талап кылып атабыз да. Мына жерде ошолорго карайт мына үй. Жашашат. Нар айда бериңиз, бул тартылып кетти. Нар жагы жер. Жидебек деген үйбү? Жана туз чыгарган тоону ээлеп алган, Мына Сарпаштардын жери ушундан башталат бизе. Ушул мынабы? Модан башталат. Ушундан Сарпаштардын жери башталат. Кимисине карайт? Бул жерде азыр Сарпаш Памирбек дегенине карайт. Неме, эмнеге келет бул жерге? Беде. Жыл сайын беде келеби? Ушул жерди 30 жылдан бери бекер иштетип келатат да, документи туура эмес. Документи өз күчтөр менен кайрак жерден. Бул жер эме толугу менен өткөн эмес. Аренда дегени менен аренда төлөлгөн эмес. Айдап кетебиз папада. Азыр пока могу жерге чейин бул жери. Мындан нар бул жерде Сонунбаева Гуля сол тарапта да Качканак деген, Керимбаев Качканак деген 7 гектардан жер алып алышып бербей жүрүшөт. Ушул жерде колунан келген кишилердин байлардын жерлери да ушул катарлар бүт барычы. Жолдун жээги, трассанын жээги келе. Жөн эле документтер каналдын асты. Суу келет. Суу келем. Анан суу келбейт деп өздөрү эметип атат. Мына Керимбаев Качканак деген кишинин жери. А биздин айыл өкмөттө алып арендага 400 сомдон төлөйт. А биздин немелер мындай жерлерди 15 миңге арендага алып кайра иштетишет. Ошо байлардын эле заманы болуп атат да бул жерде. Бир 5-6 эле бай ээлеп алып эле. Ошондой бар. Анан бул байлардыкы жакын, сууга жакын, үйүнө жакын жерлер. Ооба. Бүт бар жерлери. Карапайым элдики. Суу жетпеген, көйгөйүнөн суу алып барган. Алыс. 2 саат жол жүрүп барат, үйүнөн чыккан. Ошондой жерлерде карапайым элдики. Мына жерде туз саттыга Жидебек деген жер ушул жерде. Айда бериңиз. Туз дейт. Ушундан жей турган туз чыгабы? Кичине тартып коюнчу, кичине эле. Азыр. Достор, мына ушул туз экен, жана Шамшыкал тузу ушул туз экен. Ушул биз жей турган тузбу, Иә. Ушул биз жей турган тузбу? Мал.
Малга бересиздерби бул тузду? Biz de jeybi. Биз тамакка кошсок болобу, э? Кандай таксы? Тамакка кошсок болобу? Az bolsun aldı. Kılıp bu aylasında içip gelip gelgende. Onun olsun lan bir çıktı. Ülgerine kartuzlar çok boşuyor. Көрөйүнбү? Даамдап көрөйүн. Yok bismillah da koydunuz. Даамдап көрөйүнбү? Dop bolgan turağım. Туз экен кадимкидей. Tuz. Tuz da var. Kamçıkal degen toğunun tuzu. Анан буну кантип? Байке буну деген тазалап туранан кошобу тамакка? Тазалап туранан кошобу тамакка? Жууп тазалап жууп коебуз дагы жууп коюп. Жууганда суу болуп калат да, эрип кетпейби сууга? Жок, жууп турган талкалап туруп. Талкалап элек. Бул жер менен эме кошулган үчүн капкара болуп атабы, анча-мынча? Ona kalganda. Мал дагы жейт, э? Mal. Мынакей достор, мынабу шамшыкал тузу, токтогулдагы. Мен жеп көрдүм, туз экен кадимкидей эле. Сонун туз экен. Мындай. Бул тузчу мындай. Кандай дем, острыйрак да, күчтүүрөөк. Ана тишиңиз ооруганда ушуну чайкап койсоңуз мазыл калат. Дары жак. Koçkorda da ушундай туз чыгат, аны болса. Кочкордун тузу салыштырып көрдүм да мен. Туз бар ошол жака сатпадымбы? Алардыкы биздикиндей осур эмес экен да, слабыйраак экен. Бирок дарычылык жана астма болгондор ошол жака барып дарыланып, аны курортный зона кылып коюшкан, туз бизден эле чыгат да. Ушуну иштетип, мамлекет иштетсе, мамлекет турган тоо бүт туз ошол тараптагы. Так. Ушу наплетмен Мына тоонун бардыгы тузбу? Муну кылымда да түгөнбөй турган канча. Бул туз өзөт өзү. Кантип? Жерге келип калдык го. Туз кантип өсөт экен? Жер тартада Торкен жазууга токтосо. Торкен деген жазууну. Жайдан сулда. Билет сол жактан көрдүк го жана келатканда. Үстөгө турбайбы сол жакта? Тузнак турат го бир. Солдо. Бул жак, сол жер кимики? Жер. Солго кирип баштады. Мында кайдылай? Мына жазуу. Şey kana topla. Grup ajans falan. Нар жагы да ошонуку. Торкен деген жазуунун алдында турам. Токтогулдун Торкениндемин. Ушул ар жак бети дагы, бул жак бети дагы Сарпашевдердикиби? Бул жагы бетиги жакта да калып. Аркы бети дагы, берки бети дагы Сарпашевдердикиби? Бул тарабы могу жер. Суу жеги, жол жеги. Анан бул жагы өйдөрөктө. Сал өйдөрөктө да, могу элдерки үстүндө. Ошого карач. Могу жерде 15 гектар, өйдөн ошо 15 гектар жер арендага. Пол сааттып алынган жерлер да бул жер. Аренда. Жанагы 30 анан 9 гектар отдельно. Бул жагынан 15 гектар, тиги жагынан 15 гектар жер. Бияктан 15. 9 гектары башка ал. Өз күчтөр менен эмеле элитный жер да. Өз күчтөр менен өздөштүрүп алды. Документ ошондой экен. Архивден барып карасак, өз күчтөр менен кайрак жерде өздөштүрүп алды деген жери каналдын алындагы элитный жер. Ушул жерде тиги жактан бери 15-16 гектар жерде өзү. Ооба, эми заправкага баралыбы? Эми ооба, заправка баралы. Ушул жерлердин баардыгы Сарпашевдерге тиешелүү жер. Бул жакта жери бар да. Жолдун аркы бетинде дагы Сарпашевдер өйдөрөгүндө дагы 15, бул жакта 30 гектар жер. 30 гектар жер. Айдарбек, заправкага баралы? Кампа жакынбы, алыспы? Жолдон кириш керек да кичине. Кампанын аркы үстүндө да, эмеле кирип, сол гектар деген аркы үстүндө. Каналдын үстүндө. Ошо азыр бара турган кампабыз болсо эме да. Тиги. Тазы Сарпаш айыл чарба
департаменттин жетекчиси болуп туруп, өзүнүн баласына 16.400-ге сатып атат. Канчаga? Жана көрсөткөн документ, Азыр бара турган жери зданиясы. И ага ийнизи кол коюп атат. Эми ал мыйзамда деле мамлекеттин эмесин баласына сатканга болбойт. Ооба. Буларда мыйзам иштеген эмес да. Буларга иштебеген. Ойнобойт мыйзамды. Мыйзамга баш ийбей, өз билгени кылып өскөн ушуга сен сарпаштарчы. Мына ону Атайын форттун незенен насос курулган 15 миллионго, бирок иштебейт. Иштебейт ушуга чейин. А эмнеге ким иштетпейт атан? Муну иштеткенге өткөрүп албайт атат, иштебейт. Өткөрүп албайт. Же өздөрү иштетпейт, же айыл өкмөткө өткөрүп бербейт, Бул айыл өкмөтүндө баласына жооп бербейт. Бул тура эмес курулуп калганда. Ошончо акча деген трансформаторлор эски, насостор эски, бүт баары ошондой. Эми жолдо трансформатор, насостор бүт айыл өкмөтүндө балансында турган эмени алып келип коюп койгон. Айыл өкмөтүнөн ал жөнүндө мен эме алып койгон. Бүт кайра бирок ушу сатым келди деп акча бөлүнүп, ошон акча жешкен бул жерде акча жазышкан азыр. Анын башында убагында сарпаш Ана турган здание ушул жерде тартып койсоңуз деле болот эле. барган жокму дейм. заправкага баралы, мени дагы адамдар күтүп атышат. Анда мейли мынау кампада бийик болуп турат го. Кан тазалаучу үрөндүк эме болгондо. бул атайын бизде кетмен төбө Жакын элекен бара берели, кантип барат? Можол мененби? Үрөнчүлүккө атайын калган кампалар бар болсо да, бул жерде дагы бир ыкын деген АГС бар, анын кампасы дагы булар искусственный эмени жоюп жүрүшөт дагы. Жанагынтип балдарына сатып атышпайбы? Мына жерде солго киресиз. Эмнени айтасыз? Кампаларды жана атайын үрөнчүлүккө деп союз тарагандан кийин буну эметип калганга, дан сактаганга атайын айылга калтырышып, анан кайра өздөрү жанагындай жолдор менен баласына кийинки жылдары сатып жүрүп атат да. Өзү ошо департаменттин жетекчиси болуп туруп. Анан бул сарпаш таза эп канча жолу жумуштан кетирсе деле соттон утуп келип калат. Азыр ушу канча жылдан бери жумуш ишине деле барбайт. Түшпөс кан болуп калгансыз азыр. Айыл чарбасын атса өлтүрдү. Кайсы жерде иштейт өзү? Айыл чарба департаменттин жетекчиси Токтогул районунда. Келген амафосторду өзүнүн деделерине, өзүнүн тааныштарына бараткан бакыт дегенге берет. Жесемик киштерди. Ошондой жол менен эле биз акыйкатты айтсак, бул Керим Алиев өзү Жаныбек деген зам биз Чодуевке барганбыз бул тууралуу ушундай бул Сарпаш ушинтип иштеп айтат. Айыл чарба министринде болуп турганда Чодуев. Анан Керим Алиев экөө бул бизнеси бар экен. Бал бизнес. Керим Алиев деген зам эме азыркыга чейин сактап келатат муну. Неме айыл чарба министрлигинин орун басары. Канча жылдан бери калкалап келатат да. Уйлардын арасында солго койдубуз, солго. Керим Алиев жана экөө бал өткөрүү ушундай бизнестери бар. Эл арыстанып алып койсок деле соттон уттуруп Керим Алиев Жаныбек мунун ушундай сактап келатат да. Өзү да иштен кетпей келатат. Зам болуп. Ушу Керим Алиев Кутага кетип аткан жокпу? Могу компанияда Ишиден тартып берели, кирбейли. Киргизбейт болуш керек. Ишиге токтотуп коет. Кайныңызды кетип аткан. Мына жагынан тартканга удобный экен да. Жок, ошол жагы удобный. Тиягыбы? Иши ошол жагында. Мында кенейтип чагырып кармап аткан го сыртынан да. Өзү киребиз ушул жагында да. Мына ачык жагы. Эмен нарсадан кирбетчи өзүнө. Сигарет болчу да көрөң зданиясы. Кайра аркага эметиңиз, тиягынан тарталы. Бияктан эч нерсе көрүнбөйт атат. Урсаңыз кайра. Кире турган. Кайсы эшик бар көрөйүн. Чыгып Кирсе, жеке менчикке кирдиңер деп урушпайбы? Урушпайт. биз канча журналисттер бар. Анан ал эмне болду анан? Журналисттерди алып келдиңер, тартты, алар чыгарды. Машинесине салып кетти. Келгенден кийин эле тигилердин сөзүн сүйлөп калышты алар деле. Кайсы журналисттер эле? Азаттык. Азаттык? Эми Азаттыктын ким экенин билип калдык. Урсулан калмапты. айыл чарба эмеде үрөтүп кала турган эме. Мойтуп малканы болуп калганда.
Bunun içi de saray. Saray. Mal bagаша да ошентип. Биштин айылга атайын Ол жактардан бери. Мынау мал кимики экен, кой? Сарпаштардыкы ошо. Тазабек да. Сарпаш Тазабек деген. Бул. Şu жерде малчылар багаккан. Бул. Мурда эмне болчу? бул дан сактоочу кампы болчу. Дан сактоочу кампы. Анан Үрөнчүлүк кампасы болчу. Анан бул завхоз чачырап бөлүнгөндөн кийин атайын элге дам сакталсын деп алынган эме болчу. Департамент айыл чарба департаменти баласына 16.460 сомго ушуга баласына сатып атат. Айыл өкмөтү Сарпаш Памир кул коюп атат. Үч бир тууган эле өздөрү бири-бирине сатып алып коюп атат. Эми бул эмне? Мал кармаган сарай болуп калдыбы? Сарай болуп калды, ошоңо турат ал. Стопта. Киргенге болбойт. Кирбей эле коелу бирөөнүкү да. Ошондо жеке менчик өтүп кетип атабы? Ооба, жеке менчик баласына сатып атпайбы? Бирок мыйзамсыз өтүп атат да. Булар эми бунун баары же ошондо мыйзамсыз байыганга киреби же кандайга кирип калат? Ошо мыйзамсыз байыганга кирет, эгерде жанагы Бул жактарын бөлүп ар кимге сатканы дагы да. Жана биз айтып аткан автовокзалда каалагандай болот Дүйшөнайлиев деген инибиз 2 жылдан бери ыйлап сыздап жүрөт. Мына могу биз 4 жылдан бери ал вокзал тартып жүрөбүз. Бирок мамлекетте буга чейин жыйынтык болгон жок. Кудай буйруза мына 2-3 айга чейин Садыр Нуркожоевго мүмкүнчүлүк бербей, жанагы депутаттар таркабай, азыр толук кандуу ишин алып бара элек. ооба. Буйруза мына Камчыбек Кыдыршаев өкмөтүнө биз эле ушу Токтогул районунун эл эмес, жалпы эл ишеничин артып, 80% добуш менен 1 сом албай шайлап, бир акыйкат шайлоо болду. Эми мындан ары акыйкат болот деген биз эмени ушу эмеден күтүп атабыз. Биз Токтогул району боюнча ошо немеге эң алдыңкы эмеден 92% менен алды да. Ошо элдердин активдүүлүгүнөн. Могу окшогон байлардан, ошогон мансапкорлордон тажаганынан эл ушу баардык ойгонуп, Садыр Жапаров менен Камчыбек Кыдыршаевден үмүт артып отурабыз. Биз Сыймык Жапыкеевге ушу менен мен 4 жолу бардык. 4-күнү келип Читеберкке кире деди. Читеберктер барсак, бир жолу эле замы кабыл алдык. Койч кабыл алынбай, ушул көйгөйлөрдү 3 күндө чечем деген эмени 4 ай убакыт берсек дагы чечпегенинден анан биз келип тартып, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Курманкул Зулушевдарга кайрылып атабыз да. Ушу сиздердин теле эмеңиз менен акыйкатта иштеп жүрөбүз. Сизди дагы ушунча күйөрмандарыңыз эл үчүн канча мээнетиңиздерди бутуңуздар менен жүрөсүздөр. Ошонуңуздар актабыздын акыйкаттык элге чыгып, чегара маселесин, элдин көйгөйүн жеткирип жүрөрүңүздөр. Азыр заправкасын арабыз. Ооба, заправкасын. Андан кийин кийинкисинде Токтогулдагы эмеге бир күн кечте убакыт кетет. Спецсчет боюнча, спецфонд боюнча. Спецфонд боюнча өзүнчө. Спецфонд аябай акча желгенде эми. Ошо Сарпаш Тазабек төрага болуп спецфонд байкоочу кеңешинде төрага болуп турганда мыйзамсыз көптөгөн миллиондор жыйылып кеткен негизичи. Мен мына азыр экинчи созукта байкоочу кеңеш болуп баратам. Бул айыл өкмөтүнүн атынан. Түркия айыл өкмөтү. Азыр ким төрага? Азыр төрага кече жакында төрага шайлоо болду. Эл үчүндө күйгөн жаш бала шайланды негизи. Иши кылса жакшысын шайлап алдыңарбы? Шайланганына Кудай кааласа эми жакшы иштейт деп үмүт кылып туралы. Жаш бала иштемери үчүн Жүргөн үмүттө. Ошондуктан шайладык бир жаш баланы. Жаш бала жаштык кылып койбойбу? Жок, мына билимдүү, өзү курч. Мен байкашыма караганда Элдин тандоосу болду да. Элдин тандоосу болду. Атигилер 400.000-500.000 берип эле шайлап алып коюшту да. Ошондо төрага шайлоодо ошо акчага сатып эле алып шайланыш экен. Бир сом акчага сатылбай бүттү. Жашнакай шайлап беришти. Шайланган төрага дагы эч кимге бир сом акча деле берген жок, чайын деле берген жок. Рахматын айтып, мага ишенгениңерге деп. Бир сөз менен айтканда сатып алган жок силерди. Сатып алган жок. ыраазычылыгын айтып билдирип, ушундай кылып ыраазычылыгын айтты. Мурда шайлоодо
Жылкы союлуп, чай ичип кетмексиңер. Чай ичип, акчасын алышып, ушундай болуш чыганда негизи болот. Могу жактан баштап да, Алмак деген ушу. Ушул жактан баштап канчасы? 20 гектар. Оңганчабы гектар точно. Бул алмабакта сарпаштарга тиешелүү. Жидиелек түркүнөн. Тиешелүү. Алда арендага ушундай. Жана эже айтып аткан алмабак ушул. 49 ушундай 49 жыл деген эми аны элге пайдасы тийиш керек болчу, эч болбодо биздин айыл өкмөткө. Ушул убакка чейин пайдасы тиелек негизи эле, чынын айткандачы. Билеген особняктарды салып алышып туруп, эле отурашып. элдер жөнөкөй үрүш жерине сала албайт, а булар мыйзамсыз монтип сала алышпай канча жерин. Була элдер кайра булардан кароордук сатып алып, варенье кылып жабышат кайра наоборотчу. Бизге арызчылар силердин колуңардан эмне келет, эчтеке келген жок деп кайра бизге шылдыңдашат. Заправка бияктабы? Солдо ошо менен кетебиз баалы. Шашпай кезеңіздер еріп келгенде сарайында көрсетелүү Кудай кааласа. Мындай негизи эле карапайым эл чортомандардын жашоосу башка биздин айылда. Колунан келген өкмөттөрдүн элдин менетин жеген башчылардын жашоосу башкача негизи. Айырмасы ат менен төлөй да. Biz hem o deputat bolup келгенден кийин ошону мындай өз жазында калтыра алган жокпуз. Силер өзүңөр канча шайландыңар? Биз эми өзүбүз сатып алган жоксуңарбы? Сатылбай ушундай элдин калоосуна шайланып келген депутаттарданбыз негизи. Мына могу жигитке дежурный болбой 200 миң, 400 миң сомго чейин предлагать этишти. Бир трактор алып берип коелу дегенге чейин барышты. Ошого шайлоо болгондо ушундай акча. Кимдер жана оппоненттерби? Байлардын. Мына заправкабы? Айлан кирип айланасызбы? Немеби? Бири өлеби? Же токтогулда бар. Бул градиент болчу аты. Жакында могу партнер нефтиге эме бере. Азыр мен бул жөнүндө толук маалымат берем. Не иштебейт абы экен, Майгетке түшчөлөр чирип калгандыгына байланыштуу ушул могул жактарын казып ушуна алып калды. Мен иштеген жок, эл үчүн иштесем мейли деп аренда бергенде макул болуп. Иштеп кызмат кылса келе берет. Заправка тууралуу. Бул жерде 80 соток жери бар. Аренда кошулган. Аренда 2015-жылы алган заправка өкөнү. Мына айыл өкмөт тактама берип атат. Не дейт? Окуп берсеңиз. Берилет. Ушул тактама Торкент айылынын мурдагы жашаган Сарпашев Дүйшекеге 2005-жылдын Бишкек Ош жээгинен номер 68 чечим Сүймановдун чечими негизинде 10 жылдык мөөнөт менен ижарага жашыландырууга максатында могулар өч катыр берилгендиги анык. 2005-жылы берилди. Бирок азыркы күндө бул жердин мөөнөтү 2015-жылы бүткөнүнө андан кийин ижара мөөнөтү узартылган эмес. Мына Абдышер бул бирок 15 жыл мурун дагы быйылгыга да алган. 15 жыл мурун 2005-жылы алат. 10 жылга 2015-жылы бүтсө дагы 2020-жылга чейин ижара мөөнөтүн узартпай пайдаланып кел ачкан ушул убакка чейин. Жок, мунун негизинде эч нерсе кылган жок. 15-жылы тиги келишимдин убакыты бүтсө дагы жашыландырам деп алган. азыр мен айтайын да, 2015-жылы ижаранын келишими бүтсө дагы булар деген бербей же ижараны төлөбөй жүргөндүгүнө карата иш козгосо деле болот да. Козгосо болот, конечно же. Ушуну айттыңызбы Айдарбек Жапкеевке? Бүт айттык. Биз мына азыр жанагы эмелер жөнүндө бизде могу 2008-жылы аныктама бар. 2016-жылда. Мен Кыргыз Республикасынын салыктар жана жыйындар боюнча мамлекеттик комитеттин Токтогул району боюнча башкармалыгынын жетекчиси Шабданов Токтогул район мамлекеттик администрациянын 0807-2008-жылы номер 17 буйругунун негизинде Торкент айыл өкмөтүнүн аймагында жашоочулардын коллективдик арызын Сарпашев
үлүшкө арендага алган жерлерин салыктарын төлөгөндүгү жана мурдагы кетмекте өрөөнчүлүк чарбасынын эсебинен 1 гектар 23 соток жанагы гаражда аянтты гараж туура эмес менчиктештирилген боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүп төмөндөгүлөр аныкталды дейт. Ким жазып атат буну? Муну бизге чейинки жана Турусбек деген аксакалдарчы. Мунуга Алмабак боюнча дагы могулар бүттүгү документтерин биз анан булар аркылуу архивден алдык. Аким аркылуу барып архивден алсак, архивден жанагыдай болуп алып чыгып атабыз. 10 жылдык мөөнөт менен арендага алып, бирок 2015 бүтсө дагы бербей келатышат. Бекте Сонунбаева, Гуля, Керимбаев, Кашканак деген жерлери аларда ушундай иштетип келген, сарпаштар бери жерде беребиз деген, ал кишилер да булга чейин бербейбиз деп келатат айыл өкмөткө. Эми ушуларды биз аягына чыгарышыбыз керек. Эми мындан башка Ушул боюнча кимге кайрылдыңар, Айдарбек? Эми бийликтин кимисине кайрылдыңар? Сооронбай Шариповичке, коопсуздук кызматына бүттүк жага кайрылбаган жерибиз калган. Жооп жок. Жооп жок. Кайра келет токтолуп калат. Бул жерде Мамыров Алайбек деген жанагы могу иштер туура эмес болуп атса дагы, ал срок давности өтүп кеткен, мен карабашым керек деп ошондой чечимдерди чыгарабыз. Азыр Чыкса шылтоо көп. Айыл өкмөткө өткөрүп алгыла деп аким буйрук берген, эми айыл өкмөтү берип айтат дейт. Тигилер болсо өткөрүп бердик деп атат. Түшүнүк жок болуп атат да. Өткөрүп бергенде баягы 500 гектарга кош ушул жер дагы жок, бул жер була. Антилген эмес, бунун ижарасы бүтү ижарада төлөнгөн эмес да. Ушуну өкмөт жөнүнөн ала турган жер да. Биз депутаттар өкмөттөн требовать этсек, булардын документтери мага бербейт дейт. Бербесе, эмне айыл өкмөт ошо болуп отурат. Туура. Айыл өкмөт документтерин копиялап бер, биз ошо менен эметели десек, ушулга чейин бир документин көрөлөт. 4 жылдан бери. Мына айыл өкмөттүн кандай грубо айтканда акмакчылыгынан эле айыл өкмөттүн нашарлыгынан ушулар болуп атат. Жол болсо неме давно алыныш керек болчу. Бул заправка канча жыл иштебей жатып, кече элге иштеп атат деп мишеттирип бектерин жазап 2 ай болду. Саттык деген $120 000 бирөөлөр сатып алдык деген. Анысы калп болуп чыкты. Арендага туугандарына барып иштетип, убактылуу бул жер иштеп аткан эмени элге пайда берип эмени талашып атат деген сыяктуу кылышпасын деп 2 айдан бери иштетип мишетиримди казып бирдеке кылып коюшту. Булардын баардык жактан умный да. Анан бул жер ушул убакытта амалы көп болуп атат. Градиент деп жазылып турчу, эми партнер нефти деп 2 айдан бери мондай эмелерди жазып атышат. Жол болсо ушул могу жерди биз элге жаштар жаман уюшуулар парк кылып коелу деген. Ооба, парк керек. Бактарды тигип, бүттүк жагына ыңгайлуу жер. Бул жагы мал базар кылалы дегенбиз. Нар жер таш. Бул жакта 3-4 айыл бар, бияк 3-4 айыл бар, ошолор келип, борбор сыяктуу кылыппы, мындай эл чогулган борбор сыяктуу. Малдар сатылып ушундай базар болчу. Ама алар булар бүт эмени искусственный эле эмеге учуратып келатпайбы? Айыл өкмөттү бизде азыр толтура дотациядан чыга турган туз менен ушулар могулардын иштетип элге пайда берсе, налог төлөнсө, элде кичине болсо жылыш болмок да. Ооба. Жашоосу жакшы. Биз эң айыл өкмөтпүз, эң арттагы айыл өкмөтпүз. Немени айтып коюңузчу? Калктын саны айыл өкмөттө. Калктын саны 11 000. 3 айыл өкмөтпүз да 12 000. Ушул биз Мен анда Түсөфүдү жыйынтыктай берейинби? Биз бул жерден айтып кете турган дайыр орсун нерселерибиз бар да. Бул жерде Кундуз Кошалиевич деген Зайырбек Тайшабаров деген акелер мекенчилдер жаңы түптөлүп атканда ушул жерге дүйнө үй биз менен кошулуп ушул экте активный балдар акыйкаттык Садыр Жапаров чыгат дегенден ушулар менен иш алып бардык. Ошол кишилер ошо боюнча азыр деле ушул жакта жүрөт. Жаңы жылда бир күнү гана үйүнө барып келишти. Иштен суранып, балдар бияка көзөмөлдөп тургула деп. Эми азыр барып алышып, башка бирөөлөр Садыр Жапаровдун колдуктарына кирип атышат. Эми аттарын айтпай эле коелу, эме болгон. Бир кишилер барып, мурун бийликтин партияларына, башка партияларда, башкалардын акча алып жүргөн эмелер азыр
Садыр Жапаровдун колтугуна кирип, бирдекелерин неме болуп, азыр ушинтип жүрүшөт. Анан кийин биз дагы ушу акыйкат үчүн Садыр Нуркожоев, Камчыбек Кыдыршаев мендерге айтып коет элек. Мейли 3 айга чейин тазаланса тазаланат, биз ага ишенебиз, сиздерге ишен. Кээ бирлер жанагынтип эмполордун акчасын алып алып көчөгө чыгышып митинг кылып атышпайбы? Бизге андай эмес, биз акыйкат эле айтып, биз аларды мунугу чөөлөрүнөн жанагы депутаттар дагы деле сагалап кетпей аткандыгынан ушулар бир кеткичекти деле мүмкүнчүлүк беребиз, биз антип азылып өсөрүбүз. Бизге ушу акыйкаттык үчүн эле жанагын айтып коюшум керек да. Ушул жактан барып алышып туруп, бир таанышынын артынан барып, ой акыл үйрөтүп, ушундай кирип алган толтуралар болуп атат да, башка партиялар менен. Биз ушу буга чейин бийликтин партиясына кызмат кылып келип, азыр деген Камчыбек Кыдыршаевич азыркы жаңы бийликтин койнун колтугуна кирип атат. Камчыбек Кыдыршаевич түптөгөндө биз ушу айылдан 10 бала чогулуп алып, эки-үчөөбүз Жолдобайга талайлар барып, жолу биз акыйкат үчүн Садыр Жапаровду чыгарсаңыз, бекер иштеп, бекер чуркап беребиз деп, мына бекер өзүбүз испинтерлерди айдап, бекер кызмат кылганбыз. Кыла беребиз, биз ал милдетте кылбайбыз, акыйкат үчүн кылганбыз биз. Садыр Жапаровичтин старшинасы биз акыйкат үчүн кылганбыз. Бирок болгундай жактан барып туруп жанагы эки жүздүүлүктүн кереги жок. Кандайынан кайсы жолдор менен кирип кетип атат, ошолорду дагы бир көзөмөлгө алып коюшса, биз алар менен мынтип жеткиргенге азыр байланыштар жок болуп атат, ушинтип биз жеткирип, могу киши могундай, могу киши могундай эме айтып атышкандыр. Айтса да иштеринен билип эмете албай турат да азыр. Могундай эки жагын жыйып, Кудай буйруза, парламенттик эмени өткөрүп алсак, анан биз толук бул бийликке ишенебиз. Кудай буйруза, акыйкаттык чыгып келатат, чыгат. Анан жанагынтип көрө албаган эмелер, жанагындай жолдору менен митингге чыгышып, ушундай бир эмелерди уюштуруп атат. Азыр мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан биз ишенебиз, биз бул жөнүндө баардыгы курста мындай деле билишет алар, биз айтпасак деле могу сарпаштар жөнүндө кичинекей баладан бери билет да. Текшерип кетсе да жанагы. Чоң жанагы эмеге аудит кылып, Текшерип кетсе. спецфонд эметсе, тиги Матраимовдун эмелерин биякта кала турган бекте элдин ырыс кызын жегендер бар да. Арпша учакта да. Жанагы. Мен жыйынтыкта берейин анда. Карапайым эле калк. Мен жыйынтыкта берейин. Чоң рахмат сизге дагы. Ушунча элдин акыйкатын чыгарып, ушинтип жүрөбүз. Бала чакаңыздар менен элди. Мен сизди деле тааныбайм. Ушундай Facebook'tan, жанагы YouTube'dan немелерден көрүп, канча эме ала албай, Бакыт Сыдыков деген аэропорттун жетекчисин ар кимиз барып ала албай эле эме таба албай аткандан сиз барып эметкениңизден мен сизге үмүт артып, ушу эженин көрүүчүлөрү көп, ушул акыйкат элге жеткирейин. Массалык маалыматтар каражаттары менен эл журт көрүп неме кылсын деген немеде сизге кайрылгам. Ушун эмебизди угуп келип, арыз муңуңузду ушунча элге жеткирип атканыңызга сизге Алла ыраазы болсун. Бала чакаңыздын ушул байкелер менен жакшы жашоону сүрүп, элдин кызматында жүрөрүңүздөр. Айтканыңызга чоң рахмат, ак жол эжеке. Айтканыңызга рахмат. Урматтуу достор, анда эмесе мен бүгүнкү түз эфирди жыйынтыктап коеюн. Мен Токтогул районундагы Торкент айылына келдим. Буга чейин мага чыгышкан Жапыкеевдин 500 гектар жерин Сарпаштан алып кустурдум деген популисттик айтканын жалган экенин биз далилдеп беребиз, эже келиңиз деген. Бу мага чейин, мени чакырганга чейин булар деген ошо Торкенттин айылынын лидерлери, жаштары, активисттери өздөрү деген ошол Жапыкеевке барып айтса, 4 жолу кире албай коюшкан экен. Анан кийин деген Жапыкеев качып өзүнүн орун басарына киргизип койгон экен. Орун басары болсо 500 гектар жерди албадыкпы, болот ошол деген деп айтып, сөздү айтып туруп чыгарып коюшкан экен. Анан булар айтып атат, Торкенттин активисттери айтып атат, 500 гектар бул деген мамлекеттин жери, бул деген жайыт жерлер, аны биз өзүбүз эле колдонуп жүрөбүз, ал деген Сарпаштарга тиешелүү эмес. Сарпаштар мурда деген аренда берип жүргөн, бирок көп жылдардан бери аренда да төлөбөй жүргөн, аренда акысын да төлөбөй жүргөн. Жапыкеев популисттенип 500 гектарды кустурдум деп көкүрөк кагып атканы менен ал жалган, ал кустурган жок.
500 гектар элге кайтты деген бул кускандык эмес. Себеби дегенде 500 гектар ал деген жайыт жер, ал элдин, мамлекеттин өзүнүн эле жери, аны деген Жапкеев эметиги Сарпашевдер алган эмес деп атат. Андан сырткары Сарпашевдерден кустура турган болсо, куса турган момундай мүлктөрү бар деп, биз деген азыр деген көп жерлерге бардык. Сарпашевдерге тиешелүү мүлктөргө бардык. Убагында бекерде алган экен, арзан баага дагы сатып алган экен, басып алган жерлери бар экен. Мына мен азыр деген мына артымда деген партнер нефть деп мурда деген градиент май куючу жай болгон. Андан азыр деген ошол партнер нефтке арендага берип коюптур деп атат, бирок деген иштебейт экен. Андан башка дагы толтура Сарпашевдерге тиешелүү жерлердин баарын көрсөтүштү. Ушул түз эфирди сиздер бөлүшүп коюңуздар. Жапыкеевдин популисттигинин далили, Сарпашевдердин тиги 500 гектарды жалган кусканы, дагы куса турган иштеринин мүлктөрүнүн көпчүлүгү кусула элек, дагы деле алыш керек, элге бериш керек. Убагында булар деген арзан баада сатып алган, мамлекетти алдап сатып алган, бекер алган, тартып алган деген мүлктөрдү биз ушул Торкен айылынын лидерлери, жаштары, жарандык активисттери далилдеп беришти. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуз, комментарийлерди жазыңыздар. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Чоң Казат убагында эмне болду, азыр кандай акыбалда турат? Бул бир. Экинчиден, асылып каралоо, жамандоо бул менин ишим эмес. Мен далил менен сүйлөйм. Мага деген мен тааныбаган адамдар чыгат. Эже ушул чындыкты коомго жеткирип коюңузчу, бийлик көрсүнчү деп мага өздөрү жазышат, өздөрү чыгат. Мен ачык эле номеримди жазып атам, ачык эле өзүмдүн чыныгы аккаунтум турат Facebook'та. YouTube'да деген англис тамгасы менен Алтын Арстанбек деп издесеңиздер табасыздар. Ал жакта да каналым бар. Мен дагы чындык үчүн, акыйкат үчүн аманат сөздү коомго, бийликке, элге жеткирип коеюн деп жүрөм. Андыктан далили жок эле бирөөнү каралаган жокмун, бирөөнү жамандаган жокмун, асылган жокмун. Эгерде деген силер Жапыкеевдин фанаты болсоңуздар, анда мени көрбөңүздөр. Себеби дегенде мага аманат сөз айткан жөнөкөй адамдар экенин көрүп атасыздар. Эч бир бай заказ кылган жок. Торкен айылынын активисттери өздөрү чакырды мени. Буга чейин дагы мен жөнөкөй элди аралап эле жүрөм. Өзүм жөнөкөй кыргыздын кызымын. Ошондуктан жанагындай сөгүнгөн, маданиятсыз комментарий жазган, Жапыкеевди айга күнгө теңеген кулагы кер, көзү көр фанаттар мени көрбөңүздөр, жазбаңыздар, өзүңөр дагы деле алданып фанат болуп жүрө бериңиздер. Мен куру сөз менен алып эле популисттенип, жалган айтып, элди алдаган шылуундарга каршы чыккан, шылуундардын бетин ачкан журналистмен. Мен жөнөкөй элдин тарабындамын. Чортаман жөнөкөй жарандардын укуктарын коргоп, ошолордун айткан аманат сөзүн элге, коомго жеткирип жүргөн көз карандысыз журналисттин. Түз эфирде мен Алтын Арстанбекова болдум. Азыр бир аз мүнөттөрдөн кийин дагы түз эфирге чыгам. Себеби дегенде токтогулга келгенге жараша мени күткөн канчадан бери телефон чалып, түштүк жакка келе турган болсоң кирегет, менин да проблемаларым бар, чагылдырып бер деген адамдар күтүп атат. Ошолорго менен жолугуп, алар менен дагы сүйлөшөм. Бардык жерде укук тебеленип атат, бардык жерде жөнөкөй эл кордолуп атат. Ошондуктан мен алардын үнүн коомго жеткиришим керек, бийлик угуш керек. Түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Чоң рахмат.